Agrardық комитеттің кезектегі жиыны біз екі жиынды өткізіп, жаңа шыққан регламент бойынша ошон үчүн иштерибиз көп. Бүгүнкү жыйында 4 маселе турат. Биринчи маселебиз айыл чарба чөйрөсүндө айрым мыйзам актыларды өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору. Бул 3-чү окууга. Демиргечи Кыргыз Республикасы министрлер кабинети. Экинчи маселебиз өсүмдүктөрдүн карантин жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамын өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору 2-чи окууга. Демиргечи Кыргыз Республикасы министрлер кабинети. Üçüncü maselemiz Kırgız Mal Çarba жана Жайыт илим изилдөө институтунун окумуштууларынын кайрылуусу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2022 жылдын 15-аврындагы номер П-157-7 протоколдун тапшырмасынын аткарылышы жөнүндө Демиргечи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Айжигитов Султан Абдрашитович. Анан 4-чү маселебиз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак грамотасы талапкерлерин көрсөтүү тууралуу Демиргечилер Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Кенжебаев, Абдалиев. Урматтуу депутаттар барбы? Сунуш мен бир сунуш киргизип кетейин. Урматтуу айыл чарба министри Мурат мырза, биз кагаздарды жөнөттү элек силерге. Жазкы талаа жумуштары боюнча негизинен тиги улам Кундуз Кошалиевич тиги Жогорку Кеңештен көтөрүп атып, уже 2 жолу көтөрдү. Biz kağızlar берсеңиздер кийинки коелу деген маселе. Экинчи маселебиз амнистия боюнча жер маселеси президенттин койгон указы боюнча ал жөнүндө биз кагаз жөнөттү элек. Ошол боюнча жерлерде, аймактарда көп маселе чыгып атат. Кайрылгандар көп. Бул боюнча да биз кагаз жөнөткөнбүз. Ушун эмки комитетке чейин алып келсеңиздер. Кээ бир областьтарда бир да жер амнистия болгон областтар бар экен. Ошол маселени карап койсок өзгөчө мына Баткен областы да кайрылып атат. Бир дагы амнистия боюнча маселе өткөн жок деп тур. Трансформация боюнча. Ошон үчүн биз кат жөнөттүлөк, батыраак жообун берсеңер бул маселени да кийинки жыйынга койгон боюнча. Анан дагы бир маселебиз бар. Бул ветеринария боюнча. Муну да көңүлгө алып койсоңуз, ал боюнча да биз кагаз жөнөттүк. Анткени мурунку алтынчы акча чыгарылган атайын мыйзам бар болчу, же артка чакырып албайсыңар, же мыйзамын алып келбейсиңер, 1 жылдан бери кармалып турат. Ушул маселени дагы чечип койсо жакшы болот эле да. Жазып алдыңарбы? Анда күн тартибин урматтуу депутаттар, добуш коем, добуш берип койсоңуздар. Рахмат. Биринчи маселе боюнча айыл чарба чөйрөсүнүн айрым мыйзам актыларды өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын долбоору 3-чү окууга баяндамачы айыл чарба министрлиги. Биринчи маселе боюнча чакырылгандар Байдылдаев Мурат Курманбекович, Кыргыз Республикасынын айыл чарба министринин орун басары, Асанов Аскат Таштемирович, Кыргыз Республикасынын айыл чарба министринин өсүмдүк өстүрүүчү жана өсүмдүктөр карантин бөлүмүнүн башчысы, Замирбеков Эрбол Замирбекович, Кыргыз Республикасынын айыл чарба министринин азык түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси, Жайлообаев Абдыбай Шакирбаевич, Кыргыз Республикасынын айыл чарба министринин караштуу суу ресурстары кызматынын директорунун орун басары, Мамбетов Бакыт Талантбекович, Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлиги караштуу айыл чарба өсүмдүктөрүнүн экспертизалык департаментинин директору. Анда сөздү баяндамачыга берели, биринчи маселе боюнча. Мурат Курманбекович. Саламатсыңар. Урматтуу Аманкан Батырбекович, урматтуу депутаттар. Сунушталып жаткан мыйзам долбоору насос станциялар менен сугарылчу жерлерди пайдалануучу айыл чарба субъектилеринин чыгымдарын компенсациялоо жөнүндө, Кыргыз Республикасынын азык түлүк коопсуздугу жөнүндө, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө жана үрөөнчүлүктүү мамлекеттик дотация жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын өкмөтү деген сөздөр, министрлер кабинети деген сөздөргө алмаштыруу жолу менен тиешелүү өзгөртүүлөр киргизүү сунушталып жатат. Ошондой эле бул мыйзам долбоору менен аталган мыйзамдардын бланкеттик шилтемелерин мыйзамдарды деп жалпыланган түшүнүктүү чечмелөөсү каралган. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин агрардык саясаттык суу ресурстар экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинде
мыйзам долбоорунун экинчи окууда каралып жатканда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Алишер Ташбай Чербаевдин сунуштары кабыл алынды. Бул мыйзам долбоору 3-окууга колдоп берүүңүздөрүн суранабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. 3-окуу, урматтуу депутаттар, суроолор. Мен деле bir суроону мындай ушуга тууралуу сиз айтып койчу, дотация боюнча депчи. Дотация. Мен жана баягы эле ошол өзүнүн сурообузга баягы биз урматтуу депутаттар менен барып келдик элек. Баягы эле селитра маселеси. Селитра маселеси өткөн жумада чечилди. Кабминден чечими чыкты. 4-күнү күнү кол коюлуп туруп 30 сомго баасы түшүп туруп, бүгүнкү күндө ошол эле 4-күнү күнү райондорго, губернаторлорго кат кетти. Онуна чейин 4970 тонна, ага чейин 7 тоннасы сатылган. Ошо 4970 тоннаны 10 декабрга чейин 30 сомдон 1 килограмм чечим уже кабыл алынган. Удобрение боюнча. Бул баягы турган 500 000 тонна боюнча, туурабы? 5000 тонна. 5000 тонна боюнча. 30 сомго чүрдүңөр, э? 30 сомго. Келген баасы 47 сом болуш керек эле. 46 сом эле. Да, жооп бериңизчи. Анда Кенжебаев Деканба департамент жетекчиси. Биринчи адегенде келгенде баягы курс жогорку болгондуктан түштүк региондорго 49 сомдон, түндүк региондорго 52 сомдон тур келип калган. Кийин антимонопольный комитет 46 сом 70 тыйынга түшүрүп берген болчу. Бирок все равно баягы жеке ишкерлердин алып келген айырмасы болгондуктан азыркы учурларга кайра каралып, ошол акыркы тескемеде 30 сомдон койдуруп берди. Ошол биз 25 декабрга чейин бүт реализация кылып беришибиз керек. Казыр эми 30 сом болду. Эми 5000 тонна оңой эмес. Ошону контролго алсаңыздар, уже убагында бергиле, таратып бергиле да дыйкан чарбаларга. Мына жаш кыз эле батыр келип калат, ушуну азыр жер-жерине таратып берсеңиздер, негизи ал жер-жеринде турат да азыр, э? Ооба. Туурабы? Ар бир региондо. Матризердин сактоочу кампаларында турат, баягы сакталган жеринде. Бизде чүйдө 600 000 тонна турат. Көрбөдүк беле, ошол жерлерде турат. Ошону чечип берсеңер, 30 сом үчүн антимонополия барбы? Жок. Макул болду антимонополия? Уже кол коюлуп туруп, уже чечим чыкты. Губернаторлорго да, акимге бул жеткирилди. 4-күнү күнү катмай. Кыска мөөнөттө ошо жер семирткичтерди таратканга. Да, жардым байдынчы. Мунун жана чыгышасы 82 миллиондон ашып атат. Аны мамлекет өзү компенсация кылып атабы? Эми 30 сомдон бул нак акчага болот, сразу эле калган акчасын мамлекет өзүнө алды. Ошо ортодогу зыянына. Ооба. Разница, финансовый разницасын. Анда 82 миллион 800. Да. Баш 83 миллионго барат. Жок, разницасы андай болбойт. Разница андай болбойт го, 5000 тонна, даже 15 сомго эметкенде. Эсептеп. 80 миллион болбойт. 83 миллион. Эми убагында туура иштебегендигибизби же билбейм мен, бул эми кандай маселе экенин. 100 миллион сом болсо чоң эле акча да. Да, почти 100 миллион. Айыл чарба министрлиги. Мурат Курманбекович, эмне үчүн убагында каралган эмес бул маселе? Эми ошол маалда Деканбай Бакаш да жооп берди. Именно курсовый разница ошол акча которулуп аткан мезгилде ошо доллар менен ушундай болуп калыптыр. Эми бул жерде дыйкандардын күнөөсү жок да, бул айыл чарба министрлигинин эле күнөөсү да. Убагында берип койсоңор, может быть, уже мына бүгүн 100 миллион деп атабыз казыр. А 100 миллион сом үчүн бирөө жооп береби? Негизи Аман Кымбатович эми Минсельхозго сунушталган, мынча удобрение алалык деп туруп, акча өкмөт тарабынан бөлүнгөн, договорду барып туруп фонд Космотрезерв түзүп келген. Акчаны да алардын счетуна түшкөн, Минсельхоздун счетуна түшкөн жок. Силер матрезервди күнөөлөбөгүлө. Мен күнөөлөн жок, мен болгону. Матрезерв эми ал болгону акчаны ошол аркылуу гана котордуңар, договорду ошо менен түздүңөр. А негизи сүйлөшкөнүн айыл чарба министрлиги сүйлөшкөн да, туурабы? Өзбекстанга барганда силер сүйлөшкөнсүңөр да.
Можно, да? Урматтуу биздин министр сүйлөшкөндө, туурабы? Текема Бакыш жооп берип коесуң. Министр сүйлөшкөн, ал жерден өкүлчүлүк болгон, биз баягы матрезервке барганда жолугуп сүйлөштүк. Биздин өкүлдөр болгон деп атат. Эми бүгүн 100 миллион сомго азыр мына банкрот болуп атабыз. Аманкан Батырбекович, сүйлөшүүлөргө барганда чогуу барганбыз. Матрезерв өзү дагы. Билем, чогуу баргансыңар. Бирок негизи Айыл чарба министрлиги сүйлөшүүн жүргүзгөн да, туурабы? Акчаңар гана эме күнү кеткен. Матрезервдин айтканын айтайын мен. Рысбек Саламович. Чоң рахмат Аманкан Батырбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары. Мен дагы жер семчиликтер боюнча кичине маалымат берип кетейин. Сунуш катары эле, суроо катары. Мурат Курманбекович, өзүңүз билесиз, жер семчиликтерибиз биздин дыйкандар абдан чоң баада алышканда. Азыркы учурда ошол биздин дыйкандар пахта эккен дыйкандарда пахтасын сата албай жатат да. Азыр пахта 70 сомго түшүп кетти. Эч кандай бир экспортко чыкпай жатат да пахта. Ушу кандай кылып жардам беребиз дыйкандарга? Рысбек Исламович, туура айтасыз. Бирок пахта биржевый товар экен, биржада кандай сатылса, эми бул мамлекет тарабынан да азыр бүгүнкү күндө биз никак не можем повлиять. Ошол именно пахта былтыр 100 сомдон алынып аткан. Өзүңүз билесиз жакшы. Именно бүт биржадан бүгүнкү күндө ошол баадан түшүп кетти. Биз алдын ала жумуштарды бүгүнкү күндө өзүнчө кластер пахта деп туруп түзүп атабыз. Өзүнчө башка ошол пахтага жок дегенде ошо түштүктө бир перерабатывающий завод ачканга ошого кыска мөөнөттө деп Ош облустта дагы, Жалал Абад облустта да пахта заводдордун баарын чогултуп, Бактыр Кешип менен жыйындарды өткөрүп туруп, ошолордон сүйлөштүк. Алдын ала сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. 50% ошол хлопко заводдор жарымын чыгарса, жарымы прямой инвестиция өкмөт кылып туруп, ошо быйыл жок дегенде бир түштүктө бир заводду, перерабатывающий заводду жумушка киргизгенге ошону азыр иштеп атабыз ошонун үстүндө. Сиздер бир чоң текстильный фабрика курганга аракет кылышыңыздар керек. Ошону айтып атам. Бизде азыр переработка кылган бүт заводдорду азыр пахталар ошо ойдон турат. Бир 10% сатышып атат, Иранга сатышып атат экен да. Калган дыйкандарда да үйлөрүндө турат, заводдордо да турат да. Ушу дыйкандарга бир жардам берип, бир полига түшүбүз керек да. Эми быйылкы жылы жер семчиликтерди быйыл эмики 2023 жылга уже договор түзүп жер семчиликтерди алып атасыздар да, Курсат болсо дыйканга жооп бересизби? Биз эми баягы өзүңүздөр да айтып атасыздар, кийинки жыйынга да катышайлы, ошого жадайлар көрөлүк. Азыр бүт биринчи могул матрезерв аркылуу келген каражат минерал жер семчиликти толугу менен сатып коюу, экинчиден каражатты мамлекетке кайра кайтарып берүү, ушул боюнча иш болуп атат. Анда сырткары жеке ишкерлер, буга чейин минерал жер семчиликтерди ташып келүүчүлөрдүн бир 6-7 жеке ишкер жана бир ассоциация бар. Ошол ассоциациянын өздөрүнө биз бүт баарын кат жөнөттүк. Сиздердин кайсы негизинен булар Россия Федерациясынан, Казакстандан, Өзбекстандан, кээде Түркменистандан завод чыгаруучулар менен келишим түзөт. Ошо биз буларга кат жөнөттүк. Кайсы тармактар менен келишим түзө алдыңыздар, канча көлөмгө түзө алдыңыздар, ошол боюнча бериңиздер деп биз декабрдын орто чегинде аларды топтойбуз. Ошол боюнча булар кимиси канча түзүлгөн болсо, ошонун негизинде кайра биз ошонун үстүнөн иштей баштайбыз. Көлөм быйылкы жылы канча жалпы биздин товар өндүрүүчү, айыл чарба товар өндүрүүчүлөргө 276 000 тонна минералдык жер семчилик керектелет. 2023 жылга деле ушул көлөм болот. Анын ичинен азоттугу 156 000 тонна керектелет. Жер семчиликтер боюнча жеке ишкерлер абдан көп да, алып чет мамлекеттен, кошуна өлкөлөрдөн алып келебиз десе бир топ тоскоолдуктар болуп атат. Себеби монополия кылышып, бир эки эле киши алып чыкчу да. Эми азыр ошол биздин жеке ишкерлерге шарт түзүп беришибиз керек. Конкуренция болот дагы жер семчилгич арзаныраак баада биздин дыйкандарга, карапайым элге шарт түзүлөт эле да. Ошого да бир иштеп жардам берсеңиздер жакшы болот. Рахмат чоң. Хорошо. Алишер Дашбаевич.
Рахмат, Амархан Матарбекович. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, бүгүнкү жыйындын катышчылары. Мыйзам долбооруна сунуштарды бергенбиз. Биринчи, экинчи талкуу жанагыларды караганда бул талкууларды бергенбиз, карап чыгылган. Бирок могу жана селитра боюнча да, жер семирткич боюнча. Азыркы күндө мисалы ошол 4960 тоннанын жанагысы тагдыры чечилип атат да. Эми бул жерде тийиштүү органдар карап чыкса керек келечектечи. Эмне үчүн мындай болуп калды, шарт ушундай кандай болуп калды депчи. Берди кеп башкасында да азыркы жанагы акча каражаты Өзбекстанга каторулган боюнча эмне болуп атат? Пока Өзбекстанда келди беле? Матризердин берген маалыматы боюнча бүт каражатты кайра тапшырып келдиришкен. Жок, ошонун ичинде сиздер контракт боюнча сиз барган канча тоннага жанагы эле контракт түзгөнсүздөр? Биз жалпы барганда сүйлөшүү болгондо матризервке 20 000 тонна. 20 000 тонна. 20 000 Баасы канча эле? Баасы ошол мезгилдеги неме боюнча алар $437 тоннасына. $437. Жалпы баасы канча? Я. Жалпы баасы канча болчу? Мен аны толук билбей экенмин. Ким билет анан кийин? Келишим түзгөн кишилер гана неме болсо биз толук билбей экенбиз. 733 миллион сом бүгүнкү күндө ошол Өзбекстанда болчу. Бирок 5000 тоннасы гана келген. Андан кийинки остатыгы 733 миллион болчу. Биз мурункуда да карабадык белек баягы матрезерв тыгдырганда. Ал ошол жазда которулган боюнча ошол Өзбекстанда болчу. Акчаны ал элек болчубуз. Биз бүгүн баягы күнү тиги Акылбек Үсөнбековичке көрүшкөндө айтылган бул маселе. Точно айтып берейин, уруксат болсо, урматтуу депутаттар. Ошондо курс 105 сом болуптур, курс 917 миллион сом которулуптур. Каражаты которулуптур ошондой. Алып келингенде 20 000 тоннадан 4977 тонна алынып келинген. Апрель айында общий 7 тонна сатылган. Ошол менен 4970 тонна бүгүнкү күндө азыр сатылат. Ушул боюнча толук маалыматты бизге берсеңиздер. Хорошо. Эмне үчүн дегенде бул мамлекеттин бюджеттин акчасы. Бул жагынан эми 83 000 дейбизби, 82 миллион дейбизби, мисалы мамлекетке ущерб келди да. Андан сырткары эми Өзбекстандагы акча эмне болду ошо каражаты, ошондой боюнча да толук маалыматты берсеңиздер, анан карап чыксак. Анан кийинкиси Мурат Курманбекович. Мисалы берден жана кесиптештерди айтып кетти. Азыр түштүк жактачы коңшу мамлекеттерден кирген аткезчилик жолу менен, контрабанда жолу менен кирген селитрлар көбөйдү да. Баасы 26 сомдон 29 сомго чейин болуп атат. Бул эле ошо сиздердикине окшогон просроченный убактысы өтүп кетип аткан. Аларга чыгып келип атканда мешка тарасын кошуп берип атат, этикеткасын кошуп берип атат. Биздин ошол жанагы атка минерлер, предприимчивый деп коебуз, кандай ошо атка минерлер ошол эле кайра эле мешоктон кайра мешокко салып туруп, этикеткасын тигип туруп, анан мына жаңы деп туруп сатып атат. Аны биздин мисалы жанагы жарандар билбейт, сельхозпроизводительдер билбейт, ошону колдонот. Эртең анан кийин үйрөн кандай өзүнүн жанагысын берет, бул Кудай өзү бир гана билет да. Ошого сиздер комиссия түзөсүздөр, тийиштүү адистер менен чыгып, ошол жерлерде саткан селитралардын баарын карап чыгыңыздар. Рахмат. Рахмат. Кийинки суроо берүү үчүн Балбак Зарылыкович. Ошол урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мына мамлекеттин бизнес менен алектенүүсүнүн зыяны 100 миллион сом. Мамлекет реформа баштайбыз, селитраны өзүбүз алып келебиз, частныйларга ишенбейбиз, бизнеске деп атып, мына алып келген натыйжасы 80 миллион, 83 миллиондан тегерек деп алганда 100 миллион сом зыян. Эми ушул кантип болсун эми. Дагы өткөндө айтып атып бир чечимге келгиле, моуну бергиле деп атып, мына өкмөт дагы 5000 тоннага жакын просрочный жер семирткичти элге берип атат, дыйкандарга. Эми ошону колдонгонго болобу? Дыйканды дагы шорун катырабызбы? Просрочный. Рұқсат беріңіздер, депутат Кенжебаев Диханбай.
Минералдык жесемиштер келгенде завод өндүрүүчүлөрдөн сактоо мөөнөтү, гарантиялык сактоо мөөнөтү 6 ай деп жазылган. Бирок пайдалануучулар арасында, биздин Кыргызстандын пайдалануучулар арасында жана ошондой эле Россиядан, ошол эле Өзбекстандан, башкалардан дагы биз өзүнүн кеңештерин алдык. Муну алгандан кийин бул жер семиштерди сатуулардын багы канчалык деңгээлде болот. Жер семиштер өзү целлофановый пакетте гигроскопичный сакталуу немеде келген. Ошондуктан буда аткаруу, то есть сактоо мөөнөтүнөн өткөн болсо физиологиялык өзгөрүүлөр болот деп. То есть сырты катыйт немеде, азыр ошондо болгон бизде, сырты катып неме болгон. Бирок химиялык курамында өзгөрүү жок. Биз 4 жолу анализден алдырттык. Келгенде анализден алганбыз, апрель айында келгенде. Жана ортолукта баягы сиздер менен бул жерде болгондо дагы айткан болчук. Бир октябрда, августта алган болчук. Акыркысы октябрдын аягы менен ноябрда алынды. Физиологиялык өзгөрүүлөр бар, сырты катый баштаган, бирок химиялык курамында өзгөрүү жок. Азоттун курамы 34%. Заводтун көрсөтүлгөн боюнча. Эгерде каптар ачылып калган болсо, анда сөзсүз өзгөрүү болот. Не дегенде ал өзүнүн азот учуп кете турган жактары бар. Ошон үчүн азыр биз жерлерге жөнөткөн жерлерде дагы өзүбүздүн адистерди жер отургузганбыз. Ошол жооптуу кишилерден, облустук территориалдык башкармалыктан ушундай немелерди түшүндүрмө берип, анализдерди жанына коюп, көрсөтмөлөрдү бериңиздер деп айтканбыз. Муну эми илимий жактан да тастыктап кол коюп бериш керек да бирөөлөрчү. Эми азыр азоттук пайдалуулук 34% десең, калган эмне? Бул өзүнүн немеси ошондой, селитраныкы ошондо болот. Берки мочевиники 46% болот, бунуку 34%. Негизи мен өткөн жумада Ошко Кашкар кыштакка Ошто пахтачылар менен сүйлөшүп келдим да, пахта эккендер менен. Былтыркка салыштырмалуу 80-90 миң сом зыян. Ала албай атат, сата албай атат пахта. Былтыр $3.000 болсо, азыр $2.000 тегерен. Да, пахта биржовой товар. Мындан 8 жыл мурун биз Оштогу пахта талааларын топурактын почвасын изилдегенде аябай арыктап кеткен да. Ошон үчүн түшүмдүүлүк аз болуп атат. Өзбекстандан келген селитра, Өзбекстандан келген жер семирткичтерин сиз айткандай 30 канча пайыз деп атасыз? 34. 34% болсо калганы кум. Жөн эле талаага кумду чачып атабыз да. Ал эми Турцияда, Европада, башка жерлерден келген, мисалы 25-30 килограммдык мүшөктөрдүн 100 сепкенин талаага кетет да. 100%. Муга эмне эле жабышып атабыз билбейм, түшүнбөй койдум. Негизи ошону изилдөө жүргүзгөнбүз да. Эми бул 85 миллиондон Алишер Ташбаевич айткандай, эми тагдырын калган коопсуздук органдары чечет го, ким күнөөлүү эмес. Ошол убакта рыноктун баасында, доллардын баасын бардыгын, бирок мамлекет мына селитраны алып келем деп атып 80 миллион, $1 миллион жакын зыян алып келди да. Биз 1 миллион үчүн боякта кырылышып атабыз да. Кредит таба албай. Айыл чарбанын башында башталган реформалар, ойлонулбай жасалган иштердин натыйжасы ушул. Мындан дагы башкаларын көрөбүз го. Бирок эмнеге мындай кылып президентти да бардыгын уят кылып атат да, көп тармакта ушундай да. Азыр бул кирниш боюнча да сүйлөшөбүз го. Бу дагы ушуга окшогон немеге алып барат талаагачы. Эми астында сүйүнүп атканбыз, баардык башталганда айыл чарбасы укмуш реформалар баштарды, жакшынакай башталды. Биз кыдырып келдик, алып келген үрөндөрүңөр. Мен мына коллегаларымдан кечирим сурайм, Султанбай Абдрашитович, мен айыл чарбасын аябай колдоп, ушунчалык жакшы реформа башталды деп, канча жүгүрүп, канча жанталашып, анан аягында моундай зыяндарды алып келип, айыл чарбасы чота баркача болуп калды да. Рахмат. Рахмат, департамент Дыйканбай экенси бир карап койсоңуздар маселелерни. Жана рекеме боюнча маалымат берип койгула, жана Өзбекстандан алган акча боюнча ошо алынды алынган жок. Бирок баягында биз министрден сурасак, кийинки жылга уже заранее договор түзүп атабыз деген. Эми эртерээк карагыла, жаз эле бат эле келет. Эми сразу айыл чарба министрлигине дыйкандарга да ушул жерин айтып кетели. Бүгүнкү күндө 5000 тонна селитра, баасы 30 сом, кайрылсаңыздар болот.
жерinde uarlar var. Ошол ар кайсы департаменттен бул маселени негизинен чечишибиз керек 5000 тонна боюнча. Анан дагы бир суроону айтып кетейин, суу башкармалыгы биякта турат. Силерге дотация боюнча барбы маселе? Бул мыйзам боюнча. Сиз айтып кетиңизчи, баягы бизге бөлүнгөн 1 миллиарддын канчасын, баягы 722 миллион дедиңер эле, алган баабыз. Канчасы калды быйыл? Минфин бүтүрүп бердиби? Полностью. Бүгүнкү күндө өткөн жумада баардыгын эсептегенде 956 миллион берилди. 926 миллион. Анда чечилип калыптыр, ошону анда мамлекет өзүнүн берген тапшырмасын аткарган экен. Минфин ишти аткарып берген экен да. Анда биз туура эле алып турбуз. Анда, урматтуу депутаттар, биринчи маселе боюнча суроолорду айттык, сунуштарды чечимге добушка кое берейин, биринчи маселе боюнча. Да, Султан Кесип келдим. Енді бірінші эле суроом жанагы суу департаментине да. Алмаз айтты. Орынбасары. Бир жуманын ичинде план мероприятий алып келип берем дедиле. По реализации. Жанагы теке секиректен эмес. Ошол каякта уже бир жума эмес 3 жума өтүп кетти. Султанбай Абрашевич, мен жооп берейин, уруксат берсеңиз, анын ордуна камдаганбыз планды. Мен да катышкам, ошондо сизге обещание берген. Просто 2 жолу жыйын болбой калды, биз даяр болчубуз. Бүгүн мына келип атабыз, 2 жыйын биздики даяр. Биз сизге кабинетиңизге келип алып келип беребиз. Бүгүнкү күндө Сокеевтер бизге тапшырма берилген, жер кодекс менен суу кодексти 25 декабрга уже киргизесиңер. Ошо областка азыр ар бир областка общественный обсуждение өтүп атат. Ошо чыгып, ордунан түшүндүрүп, эмне өзгөртүүлөр кирип атат, жер кодекс менен суу кодекске. Ошону менен чыгып кетиш. Бирок сиздин кабинетиңизге биз даярбыз. Хорошо, эмне ал действительно план мероприятий по реализации жөнүндө да баягындай алып келесиңерби? Жок, именно план, как сиз в прошлый раз сиз менен сүйлөшкөн, үчөөбүз туруп сүйлөшкөнбүз, именно ошол боюнча алып келип беребиз. Ошо эми дагы бир эме, раз Балбак Зарлыкович критиковать этти сындап баштаган болсо, иш действительно чатак окшойт да. Вот. Действительно, Петкеринен кечирим сураган жок да. Самый реальный ваш защитник был. Ошонун аркасында жаман жакшы да болуп алганбыз. Ошондуктан, видимо, не очень хорошо у вас. Анан жанагы Балбак Зарлыкович, мындай да, дело в том, что правительство, министерстволар заниматься этиш керек экономикамен. Но они должны управлять экономикой, а не вмешиваться непосредственно в хозяйственную деятельность. Булар ошону айырмасын билбейт да. Вмешательство в хозяйственную деятельность и управление экономикой деген айырмасын билбейт. Они думают, что если управлять надо непосредственно хозяйством. Нет, это вы вмешиваетесь в хозяйственную деятельность бизнеса. А вы должны были управлять, заниматься политикой сельского хозяйства. Ушел жохта. Вы должны этой политикой создавать благоприятные условия для развития фермерства и так далее. А для этого вы должны работать со всеми партнерами ихними. То есть, прежде всего, денежный, кредитный. Мен башыдан бир жылдан бери какылдап айтып келатам да. Вы просто не знаете, как управлять экономикой. Ошондуктан жанагы эмеге киресиңер дагы бир жылдан бери эле во главе с министром силер бизнес менен заниматься этип атасыңар да. Непосредственно бизнес. Это больше похоже не на управление, а злоупотребление служебным положением. Ошондуктан билбейм кандай кылабыз. Анан Оңган Батырбекович өткөндө эме кылып туруп, как раз жанагы жер семирткичтер боюнча выездной комитет болбоду беле. Ошондо биздин решениябыз бар комитеттин. Эмеге өткөрүп берели деген прокуратурага. Ошол эмне болду? Ошону кандай болду, эмне болду? Түшүнүксүз. Прокуратурага өткөн, аны карап атат, бирок бүгүн Кабминде мына азыр айтпады, чечим кабыл алыныптыр. Антимонополия макулдугун бериптир. Баягы алынган 46-47 сомдон деген селитраны бүгүн 30 сомго түшүрүп, ошону опять этип койгон, жерге таратып берели деп атышат казыр. Ал эми жанагындай айткандай болот да.
Бұл барын өзімізді өзі алдайбыз да. Расултан, чыгымды эсептеп чыктык азыр мына. Азыр эле эсептеп жанагы балбазар чыккан $1 миллион деген почти 80-85 миллионго биз убутка кеттик. Айыл чарба министрлигинин Өткөндө эле жумушу боюнча. Эмеде Макаматович, өткөндө эле сүйлөшпөдүк беле, что дело даже не в том, что они там нанесли какой-то урон, убыток алып келгенде. Андай кеп эмес. Они просто срывают вообще политику сельского хозяйства. Срывает политику развития сельского хозяйства. Ошол жөнүндө сөз болбоду беле. Ошонун үчүн жооп бериш керек булар. Жанагы убыток это как само собой разумеется. Аны каягыдан ким төлөп берет ол убытокты, это вообще непонятно. Немелердин чыгаршасын ким төлөп берет? Убытоктардын фермерлердин алып эме кылып аткан. Азыр эми ошол эле пустышканы береттер. Ал пустышканы ошону менен расчет кылып бизнес план түзгөндө. Муну эксек мынча производительность көтөрүлөт, урожайность көтөрүлөт, биз мынча көлөм алабыз дейт дагы, анан ошого жараша акча алаттар. Бүт бизнес план түзөтөр. И все горят да. Мунун эмнеси пайдасы бар? Таркатып берсеңерде, таркатып бекер бергениңерде деле зыян келтиресиңер. Султанбай Абдрашидович, просто кичине кечигип калдыңыз. Буга чейин Дыйканбай Бакаш азыр депутаттардын суроосуна жооп берди. Бүгүнкү күндө биз заключение алдык, заключение кылдык. Азыр ар бир таратып аткан жерде ошо департамент химизациянын өкүлдөрү отуруп алып туруп, заключениянын жанына коюп алып туруп, ошолордон түшүндүрүп атышат. Да, физиологический мешоктордун ичинде катып калса дагы, бүгүнкү күндө химический состав не изменился деп туруп. Что он бүгүнкү күндө 34% бүгүнкү күндө ошо как положено өзүнүкү сакталып турат деп туруп, ошону түшүндүрмө берип атышат. Аны заключениясын ким берди? Дыйканбай Бакаш жооп берет. Сенес Султан Абдраш, бунун мен баа сөзүмдө да айткан болчумун, 4 жолу анализ алдыртканбыз. Бизде токсикологиялык лабораторияларыбыз бар. Ошол лабораторияга келгенде дагы алынган апрель айында, ортолукта август айларында дагы акыркысы октябрдын аягы, ноябрь башы алынган. Түшүнүктүү. Мен суроом башкача. Заключенияны ким берди ошол заключенияны? Жарайт деген 34%-кече жарайт деген. Жок, бул жерде мен неме түшүндүрүп берип коеюн. Завод производительдерде, бул Россияда болобу, Казакстанда болобу, Өзбекстанда болобу, аммиак селитранын курамында 100% болсо, курамында 34,4 болот. Карбамид, мочевина деп коебуз, 46,6 болот. Таза азоттун турушу да. Ошол минералдык жерсемичте таза азоттун турушу курамында карбамидде, мочевинада 46%, аммиак селитрасында 34% болот. Ошол бул өзү нормасы өзү ушундай. Өндүрүштүү заводдордун нормасында. Анан ошон үчүн биз баягы болгондо бул химиялык курамында өзгөрүү жок дегенбиз. Ал капта ичине аба кирбей ушундай сакталып турган жерде бул өзгөрүү жок. Физиологиялык өзгөрүүлөр бар, каты, сырты каты башка болгон жактары. Анда ал эме болот, 34% эмеси барбы содержаниясы? А башка содержаниясы жокпу? Жок, азоттун, таза азоттун составы 34 гана оны. Жок. Сиздер дагы бул жолу түшүндүрүп койчу. Россиянын федерациясында деле ошондой, Казакстанда аммиак селитрасында курамында 34 таза азоттун турушу 34%ды түзөт. Карбамидде жок, азот эле калган эмне 34 болсо эме болсо 56 эмне ал? Булар баланс өзүнүн багы суу болот, башка нерсе болот, ошол өзүнүн составында. Таза азоттун составы 34% болот. Анда жана производительдер срок годностун жарым жылга эле берген, анда эмне? Почему так делают? Бул боюнча дагы мен баа түшүндүрмө бердирдим. Гарантийный срок хранениясында 6 ай деп берилген. Гарантийный срок хранения. 6 айдан кийин эле срок производитель бергенден кийин 6 айдан кийин свойстволорун жоготот да. Ошон үчүн 6 ай берип атат. 6 айдын ичинде иштеткиле, иначе эффекти жоголот. Ошол 34-ңөрдөн иштебей калат деп. Это завод производитель өзү айтып атат 34% бар деп. Султан Абдраш, биз катты завод производителин өздөрүнө жөнөттүк. Мына бизде ушундай бүгүнкү чейин турат, бирок сиздердин заводуңарда ушундай деп жөнөткөн, сиздердин эмеңиздер боюнча эмне дейсиздер деп жөнөткөнбүз. Жообу келе элек. Аны дагы биз коюп беребиз. Жооп келбейт. Келбейт, силерге эч кандай гарантия бербейт. Они на себя ничего не возьмут. Они прогарантировали на 6 месяцев. Дальше они ничего не будут говорить. А силер мана эме кылганыңар бар мышиная возня. Просто-напросто. Это, собственно говоря, дагы эле элди алдап атасыңар.
Мен дагы бир немени түшүндүрүп берип коеюн, Султан Бабдаш. Жалпы аммиак селитринин керектелүүсү республика боюнча 156 000 тонна болсо, бүгүнкү күндө камсыз болгонубуз 48% болду. Ошон ичинен ошо 48% бул 70 000 тоннага чейин келди деп айтайлык. Ошон ичинен 4977 мынабу азыр биз айтып аткан аммиак селитрат матризерден келген. Матризерден келген. Силер дагы эле түшүнбөй атасыңар да, кептин баардыгы андай эмес да. Баардыгыны жана силер политика развитияны өлтүрүп атасыңар деп атабыз. Вот о чем идет. Речь идет о том, что вы не ведете нормальную организационную работу на государственном уровне. Менеджмент просто ноль государственный. Вот о чем идет речь. Жондуктан, я не знаю, давно уже созрел вопрос о соответствии занимаемой должности высших, так сказать, руководителей Министерства сельского хозяйства. Я айтып отпаймын, раз Балбак Зарлыкович уже об этом говорит, значит, уже давным-давно созрел. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу Мурат Курманбекович. Негизи биздин депутаттардын, коллегалардын айткан сөздөрү туура. Убагында иштелбеген, Дыйканбаев айке туура эле айтылып атат. Оспаривать этпегиле. Негизи ушул маселени жайында эле чечсек болмок да. Бул эртерээк келген, апрелде келди беле? Туурабы, химизация. Ана апрелде ушу жаз талаа жумуштарына ушу 5000 тоннаны ушу дыйканчыларга берсек, бул бүгүн жанагы айтып аткан убытык жөнүндө сөз болгон жери жок. Эси ошону алса дыйкан чарбасы ичине өнүгөт деген жардам деген маселени айтып атты. Ошону алган продукциянын баасы ал эки эсе 100 миллион эмес 200 миллион деген маселени айтып атат азыр. Дыйкан чарбалардын кеткен убыткасын айтып атабыз. Муну карагыла, урматтуу депутаттар, бул жана өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча. Амкан Батырбекович, мен да кичине эле кошумча да. Мына булардын баягы айтып атканы вообще мындай вывод чыгарган жок да булар. Правильный вывод жок. Дагы эле биздики тууру деп отурат. Анан бул жанагы үрөндөр жөнүндө, бул эме жөнүндө бир кемтигини февралдан бери эле айтып келатпайбызбы? Султан Абдрашатович, Неожиданно возникать эткен жок да. Выводы делаем. Ну, сейчас итоги подведем по 12 месяцев. Мы обеспеченность по продбезу тоже покажем. Итоги все понятны. По итогам покажем, насколько увеличение. По продбезу сможем отчитаться. Но мы выводы делаем по семенам, по минеральным удобрениям. Беземазер турляйт латат айтышкандан. Да, получилось так. На сегодня силер айткандай поручение бергенсиңер, силовой структуралар токтото элек жумушун. Бизден бүт специалисттер, кто это, все вызываются генпрокуратурага. Вот, да, жыйынтыгыны туура эмес чыгарып атасыңар да. Дагы эле айтып атасыңар, жок, все нормально, бардын оңдой. Нормально деп айткан жоксуз. Жакшы эмес да, жакшы эмес. Мойнуңар, исправление всегда начинается от того, что мойнуга алат. Ошондон кийин исправление башталат. Мойнуга алмайынча болбойт эч кандай исправление. Эч кандай оңолбойсуңар. Мойнуңарга дагы эле албайсыңар да. Бардыгы анандай, манандай, туда-сюда деп. Меня вообще не интересуют подробности вашей агрономии, да? Я, как говорится, не агроном. Но мне известны результаты, показатели ваши, экономические результаты, политические результаты. Вот о чем речь. Да, баба. Мындайда биз силерге айтып атабыз да. Бизде деле анча-мынча тажрыйба бар да, бизде мамлекеттик кызматта иштедик, ушулча тажрыйбабыз бар. Биз айтып атабыз да, биз бир эле азыркы селитраны эле алып атабыз жер семирткичтерин. Жүргүзүп аткан саясатыңар туура эмес. Туура эмес кылып атасыңар. Башында айтканбыз, кийлигишпегиле, убагында алып келдиңер, ошол катаны азыр кайра кетирбегиле деген сөз. Эми ал жанакы 5000 тонна селитра үчүн албетте жооп бересиңер, аны укук коргоо органдары жооп берет, силерден сурайт, бүт баарыңар териштирет, Кудай эми өзү алган өз сактасын да. Биз ошону айтып атабыз да, мындай катаны дагы кетирбегиле, мына азыр декабрга жакындап калдык, мына жакында дагы башталат. Анан силер эски селитраны берип, дыйкандардын шорун катырбагыла. Ал уже иштебейт.
бекеринен 6 ай гарантия берген жок да, Глейген Өзбекстандын фабрикасы, анын артында канча научно-исследовательский институттар турат. Ошолор 6 ай деп атса, значит 6 айдан жарабай калат деген сөз да. Да тышы катып калды, анан ичи кандай болот, ичи жакшы эле экен. Мындайда катыгандан нан жегиле, сууга чылап жейсиңби же майдалап жейсиңби дегенде эле сөздө жөнөкөй тил менен айтканда. Ошон үчүн результат деген дыйкандарга результат берип атпайбы. Өткөндө мына Тоң районунан Темирканат айылынан айтып атат. Үрөн, алып келген үрөнүңөрдү сеппей эле койсом болмок экен дейт. Эмнеге десем, мен эмгиче элдин башка үрөн сепкенде өз наным менен өзүм кыштан чыгып кетмекмин. Бул үрөнүңөрдү же мелкомбинаттар албайт. Муну даже кой жебейт дейт. Эми бардык жерде эмес, эми кээ бир жерлерде ошондой болуп атат да. Ушундай эле нерсени кылбаңыздар деп айтып атабыз биз. Балбакчылык кичине. Аз кечиресиз. Жүргүзүп аткан саясатыңар кээ бир тармактарда туура эмес болуп атат. Командаңар слабый болуп атабы же мындай аягына чейин чыгарбай атасыңарбы? Жанагы жер семирткичтер жарайт деп ким кол коюп берди? Академия наукпу? Же илимий изилдөө институттарбы? Ушул боюнча мен сизден мына элдин көзүнчө сурап атам. Ошол ким кол коюп ушул жарайт деген кол коюп берди деп атпайсыңарбы? 4 жолу дейт. 4 жолу? Ошол 4-төн кол керек. Биз анан ал кол коюп бергендер менен сүйлөшөлү. Балбакчылык уруксат болсо, мен да ошо 7 областка, ар бир районго жыйындарга башкы прокурор, заң министри МВД, анан вицелерден бирөө болуп катышкам, Ыс-Көлгө да катышкам. Ошол жерден биз айтканбыз. Бүгүнкү күндө биз 20 декабрга чейин узарттык. Буга чейин мындай жок болчу. Продовольственная пшеница 40 000 тоннага чейин закуп кылып атабыз. Ошону, пожалуйста, балыкчыга бүгүнкү күндө ошол ар бир райондон, Тоң району, Ыс-Көл району, Түп району, Ак Суу району, Жети Өз району ар бир жерден айтылды. Пожалуйста дедик. Ошон үчүн 20 декабрга чейин узарттык бүгүн. Айыл чарба институту кечиресиз. Дыйкандар менен иштеген жоксуңар. Губернатор, акимдер менен иштеген жоксуңар. Түшүндүрүү иштерин дагы эле жүргүзө элексиңер. Кечигип атасыңар. Жазгы талаачылыкта ошон үчүн биз какшап атабыз. Мунун комплексный иште туурабы булар? Хорошо. Мунун жер семирткичи бар. Мунун үрөнү бар. Мурун майлоочу майы бар. Мунун комплексный иш чүрү алып барыш керек да. Мына өткөндө Токой чарбасы боюнча да силер өзүңөргө алып алдыңар Токой чарбасын Глейген тармакты. Президент Жашыл Мурас деген кээ бир жерлерге силер теккен көчөттөрүңөр чыкпай калды да. Уят кылып атпайсыңар президентти. Элди да, президентти да баарыбызды уят кылып, амаңды кылбай эле мындай иштей илбесеңер, акырын эле жыла бербейсиңерби? Айтсак жаман көрөсүңөр. Бул бир жагынан алдык тармакты, жана кластерлериңердин баарын карашыбыз керек азырчы. Бул бир эле тармакты алдык мына азыр биз. Мына азыр өрүк келатат. Көл менен Баткенден Кудайга шүгүр көлдө азыр дагы чатак чыгат. Мына картошканы 10 000 кылдыңар баасын. Пахтаны 10 000 болуп турган бир жобой деп атасыңар. Айыл чарбасынын баары жакшы башталган, аягында результат болбой атпайбы? Эл бир өзгөрүү жок болуп атпайбы? Кичине өзгөрүү сезсек айтат элек. Суулар ошол эле ойдон калды. Суу тармагы аякка вообще кирбей эле коюш керек болуп атат. Айыл чарбасында эмне билбейм, мындай. Да, может быть, жана чоң каналдар, кичине ички каналдар калып калды да, башкалар калып калды. Билбейм, дагы айтсам, айта берсем азыр вообще. Рахмат, Балазар. Кластер боюнча айтып болочу, Балазар сурап кетти. Кластер боюнча алдыкпы болгон кредитти? Менсин бердиби? Жок, 3 миллиард 10 миллиард деп бекилген. Ошонун ичинен 3 миллиард 400 миллион эки банк аркылуу таратылды кластерлерге. А жерде да банковский өзүнүн процедуралары бар. Бүгүнкү күндө ошол. Жок, Муракурович, мындай айткылачы, 3 миллиард 400 алды, 6 миллиард сомго биз минус болдук, туурабы? Берген жок. Аткарган жоксуңар. Освоение бүгүнкү күндө банктар сураганда республиканский бюджет. Жок, банкка шылтабагылачы, мисалы, акчаны берип аткан, акчаны албайм деген киши жок да. Кластер боюнча кредит алабыз деп жүгүргөндөр толтура болчу. Албай калды да, туурабы? Ага, кымбаттуураак, мындай экен да. Алдыбы, алган жокпу?
3 milyard 400 milyon. 3 milyard asayeli 10 boldu. milyard koyduk bilet. Ооба, 10 milyard деп. 6 milyard 600 milyonu minus bolduk turabı. То есть берилген жок элге. Кластер Берилген боюнча. жок. Бул канча банктар сурашты, ошону акча республиканский бюджет бөлүп атты. Эми бүт Кыргызстан кредиттер. Мурат Курманбек, сиз мындай айтыңызчы. Бүгүнкү күндө 3 milyard 400 milyon, биз 10 milyard деп кластерге жазында сүйлөштүрөк, туурабы? Бекитилген. 6 milyard 600 milyonду алган жок, туурабы? Сиз айтып атасыз, банктарга катышты, банктар эметип берген жок депчи. То есть эл кайрылган жок деп атасыңар. Жок, эл кайрылды. Бирок банковский процедуралар бар экен. Анда мындай айткыла. Банковский проблема болуп атат болсо, банктар кылып атат проблема деген сөз айткан турасыз да? Жок, мен уруксаат болсо кластерлер боюнча деле айтып бере алам. Жок. Общий. Общий эмес. Өзүңүз айтып атпайсызбы? 3 milyard 400 milyon алдык деп атасыңар. 6 milyard 600 milyon алган жок деп атасыңар. Мына жыл бүттү почти. Мына декабрь болуп калды. Силер айтып атасыңар, банк ошол проблема болду деп атасыңар. Койгон условиясы жанагы жооп бере албайт деп атасыңар биздин дыйкандар, туурабы? Дыйкандар эми кластерлер. Эми кластерлер ошол туура эмес болуп атат, туурабы? Анда банк менен иштедиңерби анда? Банк менен биз өткөн жумада фракция ишеним карады. Бүт 3 Нацбанк менен Минфин отчет берди. Именно кластерлер боюнча да отчет берилген. Ошол жерден и Нацбанк, и Минфин, и плюс 3 мамлекеттик Госбанк, Керемет, РСК, Айылбанк отчет беришти. Ушул освоение боюнча, сиз азыр сурап аткан боюнча. Ошол жерден түшүндүрүп берди. Да, кластердын ичинде ошол агрегатордун тегерегинде агрегатор өзү мурунку алган кредиттер жабылган. Ошолорго такалып атты. Эми на сегодня бүт предприятия кредитте отурат. Кыргызстан баары эле кредитте отурат. Перекредитование деген жерге барып такалып калышат экен. Андай да маселе бар экен. Нужно правду говорить. Мурат Курманбекович, саясатын Айыл чарба министрлиги алып барат, туурабы? Ну мы кластеры создаем, да. Эми ошо кластер боюнча, ошо дыйкандарга берип, силер жооп беришиңер керек саясатын, туурабы? Силер, значит, саясатын до конца жумушта алып барган жоксуңар. 10 миллиардты дыйкан чарба кластерлер алган жок. Мен ошол маселени айтып атам. Силер ишиңерди аягына чыгарган жоксуңар. Президент указын чыгарып берген, 26 миллиардты быйылкы жылга бөлүп берген. Силер мынтип ачык айткыла, же Минфин акча бербей кой деп айткыла. Минфин сурасак акчаны берит деп атат. Саясатын аягына чыгарган жоксуңар. Муну эми жылдын жыйынтыгы менен караарбыз. Экинчи маселени дагы айтып кеткилечи. Балыкчыда канча үрөн турат азыр? Россиядан келген. 5000 тонна. 5000 тонна. Күздүкпү же жаздыкпы? Жаздык. Жаздык болсо убактыңар бар экен. Аны мен да туура иштеп койгула. Күздүк калдыбы буудай? Бакыт канча? Астатып. Үрөн. Күздүк. Бакыт Талантбекович. Күздүк 330 тонна калды остаткада. 330 тонна калдыбы? Хранение болуп калат. Хранение турат азыр. Эмне үчүн мына 330 тоннаны эмне үчүн тараккан жоксуз күздүк? Бүттү да бизге күздүк. Эмне үчүн иш алып барган жоксуңар? Эмне албайм деген киши чыктыбы? Же силерге ишенбей атабы? Бир аз кечирээк келип калды Макаматович. Качан келди? Октябрдын ортолорунда келип калды. Күздүк буудайбы? Быйыл күзүндө алдыңарбы? Ооба. Эми октябрда убакыт бар болчу. Эмне үчүн анда тараткан жоксуңар? Бул эми дагы кийинки жылга калабы? Переходящий болуп кийинки жыл. Жок, переходящий түшүнүп атабыз. Сен аны каяка кетиресиңер? Күздүк ким себет азыр? Калды да кийинки жылга. Кийинки жылга сөйлөт ооба. Иә. Кийинки жылга сөйлөт. Мен бир нерсени таң калам, урматтуу Айыл чарба министринин өкүлдөрү. Мындай да, эртеңки күнү президенттин атында кантип жооп бересиңер? Акчаны бөлүп берип атат. Иштегиле деп атат, саясатыңар жүргүзгүлө деп атат. Бул кандай саясат болот? Алып берген селитраңар элге жетпесе, алган эгиниңерди дыйкандарга жетпесе, анда кантип иштеп атасыңар анда? Кантип жооп бересиңер? Срыв продовольственной безопасности. Бүгүн чыгып алып, да элдин аса чыгып айтып атасыңар, быйыл Айыл чарба министрлиги аябай жакшы иштейт деп атасыңар. Мынауынча эгин алдык, 56-тан 65% көтөрүп деп атасыңар. Ал жерде силердин 1 грамм мындай кирешеңер кылган ишиңер жок, аны дыйкан чарба өстөр иштеп атат.
Murat Kurbanбекович, эмне үчүн 330 сомдон калып калды анда күздүктөн? Эми бүт район боюнча эле разнарядка бар болчу. Эми ошо айтып атпайбы, первую очередь кеч келгени, октябрда келип калды деп. Мен сизге дагы бир кызык нерсе айтып берейинби? Үрөн чарба боюнча. Жанагы силердин үрөн чарбаңар да семеновский хозяйстволорго кыйнап берип атасыңар азыр үрөндөрдү алгыла деп. Нагрузка менен берип атасыңар, аны мен жерден көрүп жолугуп келдим. Алгыла төлөп бергиле деп туруп. Албайбыз, өзү сап келет десе болбой кыйнап 10 тоннадан берип атасыңар. Ошо үрөндү жок кылыш үчүн. Жооп бербеш үчүн ошону кылып атасыңар. Факт десеңер, факты коюп берейин. Да, Мақсат Қанатбекович. Саламатсыздар. Рахмат, Аманкан Батырович. Көл жөнүндө өзүңүз айтып калдыңыз, көлгө барып, баягы үрөндөр боюнча көрүп, элдерге түшүндүрмө берип келдим деп. Ошол Скор району деп баса белгиледиңиз, ошол жерден анализ кылдыңыздарбы? Ошол былтыркы сиздердин алып келген үрөндөрдүн жыйынтыгы менен быйылкы элге болгон пайдасы. Анан буга чейинки жылдардын айырмачылыгы барбы, жокпу? Себеби деген өзүңүздөр айтып атасыңар, былтыркы алып келген үрөндүн клейковиналары тигинче мынча деп аз баса белгилеп кеттиңиз. Ушул боюнча анализ кылып көрдүңүзбү? Разница барбы экен, жокпу экен? Биз урожайностьтун буга чейин да сүйлөп кеттим, что Кандай дейсиз, Улбай? разница урожайность менен белгилеп кеттим. Да, сиз ошол жерден именно сиз айткан маселе көтөрүлгөндө биз айтканбыз. Пожалуйста, лаборатория аркылуу биз бүгүнкү күндө 40 000 тоннаны фонд Космотрезерв закупать этип атат 25 сомдон. Ошол жака өзүңөрдүн тегирмендер албай атса ошол жака өткөргүлө деп сунуш айтып кеттим. Бүт райондор боюнча. Негизи 25 сомдон деп атасыз. А үрөндү канчадан алды эле эл? Ар кандай биринчи репродукция 54 сомдон алган. Жок, ар кандай да. 54 мен баягы өзүмдүн округум жөнүндө сиз айтып кеткен үчүн мен ошого мындай кайчылаштыруу берип атам да. Ушул Ысык-Көл область, Ысык-Көл району боюнча 36-округтун мен өзүмдүн округумда айтып атам, 54 сомдон алган эл кайра 25 сомдон өткөзүүнүн кажети барбы жокпу? Биринчиден, экинчиден клейковинасы Матрезервде 23төн өйдө. Бүгүнкү күндө эл 18ге чейин алып атат десек дагы айыл чарба министри келип туруп, жок, баары жакшы деп туруп, бул чилде мына жогоруда айтылгандай президентти элди алдап атабыз, бирок на самом деле эл действительно ишенбей калды. Ишенич жок айыл чарбага. Мына мен моуреки жакында эле, мага ишенбесеңиздер, менин аркаман встречный барып караңыздар, элден сурамжылоо кылып. Ар бир айылга кирген сайын ушуну айтып атат. Анан бул мындайча айтканда президентти дагы сөзүн эки кылып алдап атасыздар, элге мындайча айтканда алдамчы болуп атасыз да, биз мындайча айтканда. 18ге чейин болуп атат да, бул боюнча кандай жооп бере аласыз? Анан кантип айырмачылыгы болбойт? Мына департаментте отурат, эми туура түшүнүңүз, будайды да тиккенде в любом случае технологияны соблюдать этиш керек. Ошол эле айтылды, бүт технология менен сепкенде биздики деле 21ге чыгып атат. 21, 22, 20 мына клейковинаны чүй болоо бүт өткөрүп атышпайбы? Кечиресиз, бир эле Ысык-Көл району жөнүндө сөз болгон жок. Мен сиз Ысык-Көл районун айткан үчүн мен Ысык-Көл районунда берип атам өзүмдүн. Жок, мен общий эле 5 районда атап кеттим да Ысык-Көл область боюнча. Эми кечиресиз, бул жерден баягы карапайым эл, мен ар дайым айтып келем, ошол Аскар Сапарбековичтин өзүнө да айтып келгем. Карапайым эл сиздер жокко чейин эле мындайча айтканда өзүнүн жанын өзү багып, ошол кандай технология менен отургузуп келатканын бизге караганда жакшы билет. Анысы кандай, мен ойлойм, бул жерден элди күнөөлүү кылбаш керек. Биринчиден, экинчиден бул жерден ачык айтканда, мындайча айтканда элди калпайттырып алдап атабыз да. Бореки айтып кеттик азыр. Идентификация деп айтып атасызбы? Чиптер боюнча жылкыларга каралган акча канчага кыскартылды быйыл? Канчасы бүттү чипирование боюнча? Мен азыр бул маалымат боюнча точно жооп бере албайм. Потому что биздики күндө өзгөртүүлөр болот. Макул, бүгүнкүсүн билбесеңиз көчөкүсү барбы? Жок, мен точно эле сизге барып туруп эле бүгүн азыр Мақсат Қанатбекович, бул маселени кийинки коюп атабыз, чипование боюнча ветеринариянын кийинки кезекке жыйынат. Азыр негизи айтылып кеткен үчүн мен кайра бир суроону берип атам. Эмне үчүн дегенде мындай да, Аманкан Батырович, мен бүгүн атайын катышайын деп келдим. Бүгүн башка зам биякта катышып атканын ойлойт. Өткөндөгү зам бир да суроого жооп берген жок. Бул ветеринария боюнча. Анан эми күндө эле мен
жооп ала албай жүрө беребизби? Жок. Аскар Сапарович келсе баары жакшы деп туруп айтат дагы кетет. Анан эми биякта анда замдардын эмне кереги бар? Замдар келбей эле койбойбу? Бир да суроого Жок, ветеринария боюнча. Анан мен сизден сунушум, Аманкан Батырович, могу суроолорду берсе беребиз, жооп беребиз, жооп бербесе анда замдардын бияктан да келишинин кажети жок го деп ойлойм да. Мына мен ошол эле 15 январдагы 2018 жылкы 17 токтом боюнча берсем, өткөндөгү министр бир да суроого жооп берген жок. Может, көрдүңүздөрбү, көргөн жоксуздарбы? Мен ошон үчүн жанагы эмени ротация маселесин көтөрүп атканым ошол. Бул жерде отурган айыл чарбабы кайсы бир эми айыл чарбада эле жалгыз эле эме кылбайын. Ар бир министрликтердеги билбеген замдарын анда алмаштырсын да. Мен ошол жогоруда айткандагыдай региондордон алып келип койсо ошол эл менен тыгыз байланышта иштеп жүргөндөр билет андай болсо жумуштарын. Бореки жүн тери боюнча эмне иштер аткарылды бүгүнкү күнгө чейин, эмне маалымат бар сизде, билесизби бул боюнча? Жүн тери боюнча бизде бүгүн ОРСП деген бар. Ошол жерде өзүнчө цепочка добавленной стоимости именно по шерсти иштелип чыгып атат. Бир перерабатывающее предприятие быйыл 22-жылы Фучикте ачылды. Бул жуулган завод, польский оборудование. Ошол азыр алып туруп бүгүнкү күндө экспортко камдап атат партияларды. Быйыл иштеп баштады. Жууп баштады Фучиктеги заводдогу. Хорошо, бул боюнча мындай дейм, буга чейин деген мал баккан адам, жүздөгөн миңдеген койлору бар адамдардын ушул жүнүнө да басым жасачу да, жүн терисине. Азыр мындайча айтканда алардын только баягы эт жагына эле басым жасабаса, жүн терини такыр эле таштап эле талаанын баары жүн тери болуп калды. Ошону айтып атканын бирден бир себеби, ушул боюнча кандай механизмдер иштеп чыктыңар? Региондор менен кандай иштейт? Элден кандай алат? Же баягы эле дагы бир монополист болуп дагы бир колунда барлардын аркасында тиги биздин эл арзан өткөзүп калышабы деген ой. Ошол болсо дагы гана ошондой шарт түздүңөрбү деген менин суроом ошол болуп атат да. Туура айтасыз. Ошол эмне жүн боюнча, фасоль боюнча, пахта боюнча буга чейин кластерлер түзүлүп баштаган. Ошого дополнительно 3 кластер деп туруп азыр ошону иштеп чыгып туруп, ошону да кошуп атабыз. Жок, мен кыскача эле мындай эле суроо жооп берип коюңузчу. Быйыл жүн алынабы, алынбайбы, мындайча айтканда так эле. Ошол шарт түзүлдүбү, ачылдыбы, ачылган жокпу? Кластерлер деп эле келип атабыз, кластерлерибиз. Быйыл башталды дейм. Мына жаңы ошол кластерлер быйыл 22-жылы башталып атат да. Ошол именно сиз айтып аткан мурунку загат контора деген нерсе жок болуп кетип туруп, мына агрохолдинг 2 жолу өкмөттүн Кабминдин чечимин камдап туруп өкмөткө киргиздик. Өкмөткө киргизгенде Минфинден отрицательный алдык. Бирок ошону биз ошону Хорошо, анда бир эле суроо эми баягы мен дагы бир азыркы берип кеткен суроону эле жооп берип койсоңуз, ушу лабораторияларды жабуу боюнча 18-жылкы 15 январда номер 17 токтом боюнча кандай айтып бере аласыз? кайсы лабораторияларды? Жеке лабораториялардын жабылышы боюнча азыр жерлерде ар бир базарларда жабылды. Фитосанитарный, ветеринарный айтып мен. Бүгүн ветеринария мен ошо даярданбай келип турдум. Ким иштейт бул боюнча? Өткөндөгү келген зам иштебесе, бул жалгыз Аскар Сапарович өзүнө алып алганбы функционалдык милдетти? Мына Иә. бүгүнкү күндө мен доклад кылып атканда насос станциялар менен сугарылчу жерлерди пайдалануучу айыл чарба субъекттеринин чыгымдарын компенсациялоо жөнүндө. Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө, үйрөнчүлүктүү мамлекеттик дотация жөнүндө. Анан Кыргыз ветеринария бул айыл чарбасына кирбейби? Жок, ветеринария бул жерде именно ушул мыйзамда. Эми сиз килтейген министрликтин орун басарысыз да. Мен если бир региондуку келсе, мен түшүнөт элем, ал билбейт экен депчи. Бул боюнча эме жок, мен да телевизорго алдагым келбей атат сизде, ошон үчүн бүгүн кечке чейин сизге Хорошо. кат түрүндө сизге жөнөтөйүн атайын. Суу чарбасын деп кечиресиз, бир кыскача эле суу чарбасы жөнүндө айтып кеттиңиз, өзүңүздүн докладыңызда бар деп. Алыплардын карыздары боюнча кандай алып атасыздар? Азыр айыл өкмөттөрдүн баланстарына алыпларды өткөзүп атасыңар. Жүздөгөн, 500дөгөн, миңге чейинки, баягы миллионго чейинки карыздар бар. Эмне иш болду ушул боюнча? Биз өткөргөн жокпуз. Бүгүнкү күндө областтарда общественное обсуждение өтүп атат. Жаңы кодекстер даярдалган, жер кодекси менен суу кодекси. Бүгүнкү күндө ошол жерде АОП жоюлат деген сөз жок. АОП бул общественная организация. Булардын өзүнүн чечими менен өткөрүп берсе болот. А мына жоюлат деген жоюлбайт. Бул АОПлар менен мен да тыгыз байланышта иштеп жүргөн адам катары суроо берип атам. Бул деген ошол АОПлар
именно общественное объединение болгон үчүн бул айыл өкмөттүн астына киргенде ошончо карызы менен киреби кирбейби, ошол муниципалдык элдин акчасы менен кандай ушуну иштеп чыктыңыздар? Если ошол коомдук угуга чыгыш үчүн, талкууга чыгыш үчүн силер мындай бир программа менен чыктыңар да. Ошону сурап атам. АОП мыйзамында бир өзгөртүүлүү кошулду. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттөр местный бюджеттен каржылаганга уруксаат деп туруп, ошондо өзгөртүү киргизилди. Ошол сиз айтып аткан именно карыздар боюнча. Мен 11 жыл айыл өкмөт 21 миң кишини ушул эле Ысык районунда башкарып жүрдүм. Мен билем, АОП башында эч качан жазында тыйыны жок. Ошон үчүн айыл өкмөттөр мыйзамды бузса да акчаны чыгарып алып туруп, биринчи арыктарын кас берген, ошо ач берген бүт бара айыл өкмөттүн эсебинен кетип аткан. Любой айыл өкмөттө. Ошон үчүн биз ошо алдын ала хотя бы айыл өкмөттөрдү ойлойлук деп туруп, ошол өзгөртүүнү киргиздик. Закон АОПга. Разрешение с местного бюджета деп. Боюнча, Аманкан Батырбекович, кластер боюнча. Булар дагы бул кластер деп атат, саясаты туура эмес да. Мен башынан эле айтып атам. Силер кластердин саясатын жүргөзгөндүн ордуна силер кластер түзө баштадыңар да, түздөн түз. Ошондуктан силердики кластер эмес эле аффилированный цепочка болуп калды. Ошондо өзүңөрдүн адамыңарды эле мындай технологический цепочкага коюп алып, өкмөттүн арзан акчасы менен каржылап бизнес кылып атасыңар. Ну, эми непосредственно сиз эмес, ол сөз өзүнүн дарегин таап алат, кимге тиешеси бар экен. Вот. Ошондуктан быйыл деле мына, ошондуктан мына 10 миллиард бөлүнгөн болсо, ошонун 3 миллиардын араң эле эме кылдыңар. Себеби деген вы ищете аффилированных людей для себя, чтобы бизнес, чтобы профинансировать его. Анан кийин тут банк тут ни при чем. Банк от этого только терпит убытки из-за того, что акчаны кармап отуруп. Себебиден аларга процент кетип атат банктын үстүнөн. Силерден аларга бекер бергениңер жок да, туурабы? Канча процент менен бердиңер банкка? Банктарга. Это же грант эмес да. Банктарга республиканский бюджетке 5% берилет. Андан кийин банк өзүнүн Значит, анын эмесини эгер 5% берген болсоңор аларга, значит, алар просто ошонун эмесинин пайдасын ошолор көрүп атат. Значит, силер алар менен да аффилированныйсыңар. Банк менен да сговор бар силерде анда. Себебиден банк эгер ошондой берсеңер, ал кызыктар эмес. Анан кийин банкка мындай төңкөгөнүңөр менен ал силердин кимге бер десеңер ошолорго берип атты да булар. Каалагандарга берген жок да. Эмесем 10 миллиард ирунда, честно говоря. 400 миң эмен фермер үчүн. Вообще акча эмес бул. Тез эле алып коет эгер 4% менен тем более. Понимаете? Бул явный коррупция бар да, аффилированность, коррупция, сговор. Вот вам, пожалуйста. Ну, вообще даже не прокуратура, здесь, скорее всего, госбезопасность должна этим заниматься. Вот о чем идет речь. Анан кийин силер дагы эле анандай. Туура эмес, вы кластерной политикой должны заниматься. Вы должны выдавать эти кредиты 10 миллиардов всем желающим. Баягы цепочкалардын баарын распределять этип туруп бериш керек ошонун баарын. Ким кааласа ошого. А силер болсо могого бересиң деп списогун түзүп отурасыңар. Султан Магдаш, биз кетпес. Давайте, эмесем муну 10 миллиардты тытып алып кетмек 4% менен. Жетпейт ошонуңар деле. Себеби силер бул жерде. Вообще здесь, Аманкан Батырбекович, бул кластер дагы, это отдельная большая коррупционная тема. Муну вообще отдельный эме кылыш керек. Обсуждать этиш керек. Ошондуктан силер пока анан еще элге төңкөйсүңөр. Эл жаман деп. Эл жаман деп айткан жок. Вот. Анан кийин банкка төңкөйсүңөр. Хорошо, здесь банкиров нету, а то бы они сказали вам. Саясатыңарды өзгөрткүлө. А еще лучше руководителей вам надо сменить. Рахмат, урматтуу депутаттар. Биринчи маселе боюнча айыл чарба чөйрөсүнүн айрым актыларды өзгөртүү киргизүү жөнүндө Кыргыз мыйзам долбоору 3-чү окууга лингвистика баарын тактаганбыз. Бүт документтердин баары толуккан. Анда добушка койбоймунбу? Добуш берип коюңуздар. Биринчи маселе боюнча 3-чү окууга. Рахмат, каршы жок. Рахмат. Биринчи маселе боюнча. Рахмат. Экинчи маселе көтөрөлү. Өсүмдүктөрдүн карантин жөнүндө Кыргыз мыйзамын өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз мыйзам долбоору 2-чи окууга. Демиргечи Кыргыз министрлер кабинети баяндамачы
Айыл чарба министрлиги экинчи маселе боюнча чакырылгандар Байдылдаев Мурат Курманбекович, Кыргыз Республикасынын айыл чарба министринин орун басары, Кенжебаев Дыйканбай Бакашевич, Кыргыз Республикасынын айыл чарба министри караштуу өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментинин директору, Асыпбеков Марат Бейшенбекович, Кыргыз Республикасынын айыл чарба министринин караштуу өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментинин директорунун орун басары, Абдурахманов Бекмамат Абди Акимович, Кыргыз Республикасынын айыл чарба министринин караштуу өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментинин укук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы. Анда сөз баяндамачыда. Рахмат. Урматтуу Аманкан Батырович, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасында эгемендүүлүккө ээ болгон баштагандан бери жаңы эл аралык сооданын кеңейиши менен карантин жаатында мыйзамдардын эл аралык сооданын талаптарына, анын ичинде өсүмдүктөрдүн карантини жаатындагы талаптарга ылайык келтире баштады. 1990 жылдардан орто четинде өсүмдүктөр карантини жөнүндө мыйзам иштеп чыгуу башталган. Кыргыз Республикасынын өсүмдүктөрдүн карантини жөнүндө биринчи мыйзамы 96 жылдын 27 июнда номер 26 кабыл алынган. Ал фитосанитардык коопсуздук жаатындагы мамлекеттик көзөмөлдү жөнгө салган жана 2015 жылга чейин колдонулган. ЕЭП келишимине кол коюлганга чейин мыйзамды жылдар бою болуп жаткан өзгөртүүлөргө ылайык келтирүү зарылчылыгы келип чыккан. Алар Кыргыз Республикасынын дүйнөлүк соода уюмуна кирүү, эл аралык өсүмдүктөр карантини жана коргоо боюнча конвенция мүчө болуу, соода өнөктөш өлкөлөрдүн карантиндик фитосанитардык талаптарын күчөтүү. Ал эми Кыргыз Республикасы ЕЭПке мүчө болуп кошулганда негизги шарттардын бири ченемдик укуктук базаны Евразия экономикалык биримдигинин келишимдерине ылайык келтирүү болгон. Натыйжасында өсүмдүктөрдүн карантини жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясы иштеп чыгуу зарылчылыгы келип чыкты. Ошол себептен 2015 жылдын 12 январында номер 2 өсүмдүктөр карантини жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы жаңы редакцияга кабыл алынган экинчи жолу. Ал эми бул мыйзамдын долбоору Кыргыз Республикасынын конституция жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 8 беренесин аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын президентинин 21 жылдын 8 февралда номер 26 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын инвентаризация жүргүзүү жөнүндө жарлыгына ылайык иштелип чыккан. Ошондой эле биринчи окууда өсүмдүктөр карантини жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Министрлер кабинетинин 2022 жылдын 25 мартында номер 161 токтому менен жактырылган. Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна карата Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты Алишер Эрбаевдин сунуштары да эске алынды. Эки сунуш болгон. Урматтуу депутаттар, сиздерден Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 2022 жылдын 25 мартында номер 121 токтому менен жактырылган өсүмдүктөр карантини жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору экинчи окууда кабыл алып колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Урматтуу депутаттар, кимде суроо бар? Мындай өзүңүздүн сөзүңүз менен эле маанисин эле айтып бериңизчи. Эми мааниси 15 жылы экинчи жолу мыйзам кабыл алынган, бирок ошол инвентаризация деп туруп биринчи мыйзамды да 3-окууга сунуштап атканда бүгүнкү күндө редакциялоо сиз менен конституция бүгүнкү күндө өзгөртүлөт. Чисто технический редакционный. Чисто технический редакционный деп туруп ошону айтып атам. Урматтуу депутаттар, бул жерден Алишер Ташбаевдин да суроолору кабыл алынган, сунуштардын баары. Кечиресиз. Жарышпай сүйлөйлү. Башка суроо талап жок, баардыгы мыйзам чегинде кетип баратат. Добушка коеюн. Добушка коем. Рахмат. Үчүнчү суроого өтөбүз, урматтуу депутаттар. Протоколдук поручение түшкөн экен кирниж боюнча. Ошонун талкуусу. Отура бересизби сиз? Ибраев Рахат. Бул жерден. Докладчик ким? Экөө, сиз якада келсеңиз, экинчи докладчик. Сиз деле ошол жерде отура бериңиз. Экинчи суроого чакырылгандар кете берсеңер болот.
Пожалуйста. Саламатсыздар. Урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, биринчиден сиздерге ушу биздин кайрылыбызга көңүл буруп, ушул жыйналышка чакырганыңыздарга чоң рахмат. Биздин ушу ыраазычылык билдирип кеткибиз келет да. Кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институту 1931 жылы негизделген. Институттун илимий техникалык потенциалынын штатында азыркы учурда 66 илимий кызматкер, анын ичинен 7 илимдин доктору, 17 илимдин кандидаты эмгектенишет. Илимий изилдөө иштери жүргүзүүдө, өндүрүштө текшерүү жана илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын өндүрүшкө жайылтуу үчүн институттун курамында төмөнкү мамлекеттик асыл тукум мал заводдору кошулган. Булардан Оргочор, Кочкор, Кататалдык жана Лушикин атындагы госплем заводдор, булар Мирнос кою менен заниматься этишет. Тяншан плем заводу бул кроссбред жарым уяң жүнүнгө боюнча иштейт. Сокулук Алатоо завод госплем заводу бул Алатоо тукумдагы уй заводу боюнча, анан Нарын, Талас, Көкбел, Талас ипподрому менен бул жаңы жылкынын кыргыз жылкысынын жаңы тукумун өстүрүү боюнча заводдор болуп эсептелинет. Бул заводдор институттун кармагына тажрыйба эксперименталдык чарбалар катары 60 жыл мурун түзүлүп, институттун кармагына берилген. Ушул чарбалардын базасында институттун окумуштуу селекционерлеринин эмгектеринин натыйжасында Кыргызстанда өсүрүлүп жаткан койлордун кыргыз уяң жүндү кой, кыргыз тоо меринос породасы, Тяншан жарым уяң жүндү породасы, Алай жарым кылчык уяң жүндү кой породалары, Айкол жана Арашан май эт багытында койлордун породасы, кыргыздын эчкисинин тыбыт жана жүн багытындагы породалар, ири мүйүздүү малдардын Алатоо, Олията породалары, жылкынын жаңы кыргыз породасы чыгарылган. Азыркы учурда бул мамлекеттик асыл тукум чарбаларда эң негизги максаттар болуп, Кыргызстандын климаттык шарттарына ылайыкташтырылып чыгарылган малдардын генофонддорун сактоо менен алардын продукциясын жакшыртуу боюнча селекциялык иштерди жүргүзүү болуп саналат. Өзүңүздөр билгендей, жаңы малдын бир породасын чыгаруу үчүн кеминде эле 20-25 жыл кетет да. Азыркы учурда ар бир асыл тукум заводдордо институттун окумуштуулары илим жана билими министрлигин бекитилген темалар боюнча илимдерди алып барышат ошол жакта. Ар бир госплем заводдордо. Ошол жактардан отчет берип турабыз да. Бардык асыл тукум чарбаларда илимий селекциялык иш пландары кандай жүргүзүш керек, эмне жумуштар кылынат, ошол жакта биздин институттун окумуштуулар кеңеши бар, ошол жакта бекитип турабыз. Кандай жумуштарды жүргүзөбүз деп. Эми ушундай балдарды ушундайки жыл сайын баарын талдоо, тандоо, бандировкадан өткөрүүдө, илимий учет жүргүзүү боюнча ушул жерки Кыргызстан боюнча только биздин окумуштуулар жакшы жүргүзө алат да. Ошол жакта жүргүзүшөт. Эми өзүңүздөр билесиздер да, Кыргызстанда бир сөз бар эмеспи? Бөдөнөнү сойсо дагы касапчы сойсун деген. Эми бизге ушул эметип айтып атканыбыз мынакей. Ушул себептен биз депутат Султанбай Абдрашидовичке кайрылганбыз. Ушундай болуп атат, биздин госплем заводдорду департаментке өткөрүп берип атат депчи. Департамент эле мынакей асыл тукум мал чарба, жайыт департаменти. Минсельхоздун астында алар делечи. Бирок аякта бизде жанакы койлорду сорттоп, уйларды сорттой турган кишилер деле жок. Все равно биз эле сорттойбуз да анычы. Биз барып иштейбиз аякачы. Абор демек бизден тияк өткөргөн түшүнүш болуп атат да. Ошон үчүн биз ошон үчүн суранганбыз, ушундай болуп атат бизден деп. Анан дагы бир сөз бар го, мындай. Бир жакшы жумушту бузгун келсе, эки кишиге өткөрүп берип кой депчи. Ошондо бузулат депчи. Ошол экинде биз дагы ошондон переживать этип атабыз. Ушунча эмгектенип, канча жылдар эмгектенип чыгарылган ушундай жумуштарыбыздын баары тең токтоп калабы депчи. Токтобойт депчи, бирок эметет да, мындай ылыйлап кетет экен деп. Анан дагы бир жолу эметтик, жакында эле мынакей. Биздин Лушикин деген госплем заводубуз бар, 7000 коюбуз бар. Эми ошол жактан племенной чарбабыз да, эми ошол асыл тукум малды койлорубуздун мынакей Госком имущество, өкмөткө караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду
Миң башты ошол жактан алып туруп эле жөнүнө бесплатно Ысык көлдөгү кандидат билесиздер да 54-чү бывший. Ошол жака бердирип атат да. Ушундай жазып эми кабинет министрге кирисиптир. Ушундай эле бергисе эметел депчи. Эми биз деле эметип атабыз. Мынакей Госпилим заводунун деле эмеси ал-акыбалы начар аябайчы. 7000 кою бар, бир эле сарайы бар. Бир техникасы жок. Эми ошол экендер биз макулбуз, берсе берсин, бирок сатып алсын деп атабыз да. Анда Госпилим завод өсүндө техника алабы, сарай курабы, ошондой кылса биз ошого макул болот элек да. А жөндөн баланстан баланс көрүп койгондо тигилер да эметет да. Анткени булар дагы жакшы өнүкпөй аткандай, ушу 2000 жылдан берки карыздарын жаап келатышат. Мына уже булар карыздарын жаап бүтүп, плюска кетти. Лушехинчи. Эте 15 миллиондой эмесин жаап бүттү. Жүндөрүн сатышат, кичинеги эмесин сатышат да. А булардын баары тең биздин Госпилим заводдор аренда метод менен иштешет. Сиздерге түшүндүрүп кетейин, бизде мындай да аренда метод деген 100 койду беребиз, багат өсү. Бизден эч акча алышпайт. А бизге 30 коосун берет. Ошондон алган 70 өзүндө калат да. Ошондо 15 ургачы, 15 эркек кылып биз өзүбүз барып, биздин окумуштар жанагы арендатордон тамдап алабыз да. Анан ошол экинди көбөйтүп келатабыз. Ошондой ыкма менен иштешет да. Эми ошол экенде ошол эки биздин ошо өтүнүчүбүздү колдоп, ушундай суранычыбызды эметип, ушу Госпилим заводдорду биздин балансыбызга калтырып берсеңиздер, ушуну суранып элек да. Анан жанагы 1000 башты. Ошол эки бизден, пожалуйста, сатып туруп анан берсин. Или бизден сатып алсын да, бизге да ошо жакшы болот дейт да. Ошон үчүн биз дагы чабандардын өзүбүздүн хозяйстволорунун эмелерин суранып, ушу кат жазганбыз да. Рахмат. Албазарович. Урматтуу депутаттар, биринчи Ысык көлдөгү 54-чү канизавод кой бакканга жарабайт. Мен куратор болгом управделамда иштеп атканда. Элита, бул Бишкектин четиндеги айыл чарба, элита, асыл тукум чарбасы, племхоз, мунун баары мен карагам. 54-чү канизаводду управделами башкага берип салып, талкалап салдыңар сонун чарбаны. Эң сонун чарба болчу. Убагында мен иштеп турганда, биз кеткенден 2010-дон кийин Койон Алиев деген управляющий чыгып бирөөнө берип таштап башкага өлдү канизавод, талкаладыңар. Эң сонун чарбаны. Эми ал жерге кантип койбагасыңар, жайытасыз. Урматтуу айыл чарба министрлиги токтотуш керек мындай немени. Болбойт да, кишини изилдеш керек да. Кирниш эмиден бутуна туруп келатат. Муну да талкалаган атасыңарбы? Урматтуу депутаттар, бул өтө опурталдуу иш бул. Буга уруксаат бербеш керек. Айыл чарба министрлиги силер эмне чарбалык иш көтүп алдыңарбы? Саясатты жүргүзбөйсүңөр силер, наоборот. Кирништи талкалаган атасыңар ошончолук асыл тукум чарбалары менен. 54-чү канизавод ал жерге асыл тукум жылкыларды өстүрүш үчүн даярдалган ал жер. Ал жер жайыт аз, өйдө жакта эле кичине жайыты бар. Ал жарабайт кой бакканга. Аны койду багып алып эмне кыласыңар? 54-чү канизавод. Атыңарда жазылып турбайбы 54-чү жылкы завод? Болбойт да мындайчы. Мына, жооп бериңиз. Зарлык калбакчы. Балбак зарлык. Чыкканбыз, мен да биякта каратып, просто кичине түшүнүү туура эмес айтып койду да. Мен башты айыл чарба эч жака берип аткан жок. Айыл чарба министрлиги мен башты ошол азыр айтып кеткендей эле конно-спортивный школа ылдый жакта бар, туберкулезный больница жакта. Бывший олимпийский чемпион башкарат. Ошолор мен башты фуги аркылуу катты өкмөткө киргизиптир. Биз эмес. Мен ошону түшүндүрүп коеюн. Бул киши да ошону айтып кетти. Фуги өзүлөр кат менен өкмөткө кайрыптыр. Мен башты лучшихтен алып туруп, безвозмездно бизге өткөзүп бергиле. Биз өздүн материальный базабызды оңдоп алабыз деп туруп. Айыл чарба министрлиги эмес. Биз эмес, мына бул киши да айтты. Томет коюн. Айыл чарба Мурат Курманович. Жок, Мурат Курманович туура айтып атат.
бул жактан эме канализоводко берилип атат, Ысык көлдөгү. Фуги сурап атат кабинет министрден. Биякта эметкен жок да, разрешение бергиле, кабинет министр бергиле деп атат да. Министрге эметели депчи, министрлик бизге өткөрүп берсин деп атат. Чарба жүргүзүү албетте өкмөттүн иши, бирок биз бөлүп берген акчалар аркылуу өкмөттүн ишин контролдойбуз да. Айыл чарбасын. Биз түздөн түз өкмөттүн чарбалык иштерине кийлигишкен жокпуз. Бирок тажрыйба катары башыман өткөн киши катары айтып коеюн, 54-ч канализовод 1000 кой бакканга ылайыксыз, ал кырылат аяк барганда. Болбойт ал жер. Канализовод жылкы өстүрүш керек. Мына кирниж азыр эптеп бутуна оңдоп туруп келатат асыл чарбанын. Мына кирниждин келген жаңы ИО директорун ар кандай интрига кылып айыл чарба министрге ар түртүп бер түртүп атасыңар. Бул жигит айтпай атат мага, бирок мен угуп атам да. Мен айыл чарба институтунан келгем өзүм. 2,5 курс ветеринарный институттан оккан менин агам доктор ветеринарных наук Төлөбаев Аскар Зарлыкович. Ал маалымат берип турат айыл чарба тармагына. Эчен кишилерден окуганбыз, айыл чарба тармагындагылар, ветеринария тармагындагылардын баары мен баарлашып турам мен өзүм. Ошон үчүн бул жигитке тийбегиле, тыштан алып келаткан жакшынакай гранттарын баарын мына 1 жыл бергиле, аткара албаса жумуштан алгыла да. Тияктан алып келаткан гранттарын интрига кылып, уну алып ордуна башканы койгон тасарбы. Жатак чыгат айтып коеюн. Айтып койгула тиги Аскар Сапарбековичке. 1 жыл берип, моуну алып кел, андан иштебесең алам дебейби? Кирнижди талкалабаш керек да. Ушул эле калды эле, баары бүтүпчү. Эптеп бутуна туруп, мына темеге чыга баштаганда, канализоводко ой бактыргантат да жылкычыларгачы. Футбол ойноп келатып эле баскетбол ойноп кеткендей да болчу. Ушугантип болсун. Мурат Курманбекович, айтыңызчы, айыл чарба министринин эмне кызыкчылыгы бар ушуну? Кирниш боюнча айтып берейин. Кирниште негизи 10 чарбадан 9 чарба бекиген. 1 чарба департамент, племенной департаментке карайт. Бул племенной завод Тегирмен башы Баткен облусунда, Баткен районунда. Бул эчки. Бул департаментке түз карайт. Андан тышкары 9 ГПЗ бар. Лущихин, Оргочор, Каттаталдык, Таншань, Талас ипподрому, Көкбел, Нарын, Кочкор. Анан докладта айтылып кеткендей, общий бүт малдын бүгүнкү күндө саны 12 койдон 12.018 баш, матак 9.182 баш, коз эчки 1.852, коза матакта бул 1.481, лошадей болгон 61. Биз ошон үчүн бүгүнкү күндө буга чейин иштеп эле келаткан. Мен просто ушуну 1 жылдан бери иштеп атам, өзүм курировать этип аткан направление. Биз ученый совет өткөргөнбүз. Мына 2 агай отурат биякта, советте отурат. Сиз да катышкансыз, мына 4 киши кирништен өтүп. Ошондо бүт статистиканы айтып берейин. 17 жылдан бери малдын башы ар бир жылы сайын ушу просто көтөрүп көргөндө ошол эле Лущихинден баштайын. 5907 17 жылы. 22 жылы 6750. Мына 6 жыл өттү. Мына сизге өзү айтып кетти. 30% аренда калып атабыз деп. Дагы жакшы айтып кетип атышат өзүлөр. Мына ученыйлар көп жер бекилген. Ушул малдарга негизи 25 сарай бар. Керек. Болгону 5 сарай бар. Ошон үчүн бүт малдын баары аренда да. Бул өспөйт да, өнбөйт да. Бүгүнкү күндө өзүлөр менен барып текшерип, бүт баарын текшерип чыкканда, биринчи эле баштаганда Лущихинден жайында идентификация МРСти баштаганда, племенной хозяйстводан баштагыла деп силердин комитеттин тапшырмасы бар. Ушул тапшырманы кирнишке түшүргөндө, ошону баштаганда эле идентификацияны племенной чарбалар Лущихинден баштаган жайында бүт бар куртап кетти кулактарынан. Ошону мен токтотуп койгонбуз кайра. Кой кичине салкындасын эметип. Эми 30% менен алып атып, канча жылдан бери эч ким буларды эч жакка эметип аткан жок. Хозяйственный деятельностьке вообще киришкен жок. Сизге рахмат. Ошо директорду айтып атасыз. Бул жаңгыз директордун заслугасы эмес, бул общий Минсельхоздун заслугасы. Ошол жерге копия келип туруп, мына иштебей аткан гаражы,
ошол жерде мына биоцентр келип туруп, биоцентрдин ичинде тирилип берип туруп, бүгүнкү күндө уруктарды алып келип берип туруп, мына бүгүнкү күндө жумуш башталды, туурабы? Максат Сарбаевич. Анан мына директор да отурат. Биз муну алып туруп, ошо хозяйство кылалык деген ой жок. Бүгүнкү күндө эми жерди трансформация кылып туруп, ошо сарайларды племенной болуп атканы, племенной ядро ушул эле ойлор калды. Кирниште жакшы айтып кеттиңиз. Биринчи эки пароданы уйдукун Кирниш чыгарган. Мен өзүм силердин советке келип туруп, ученый советке катышканда өзүңөр айтпадыңарбы? Алатауский пародабыз бүгүн калбай калды. Алматадан казактардан алып келиш керек. Семе жок деп туруп өзүңөр айтып атасыңар. Эми бүгүнкү күндө ошон үчүн биз тирилтелик деп туруп, мына ошол эле миң башты фуги сурап атканда категорически отрицательно жок берилбейт. Жок, биз ушуну жандандыралык деп туруп, эмне үчүн ушуларды департаментке өткөрүп атабыз. Ошол жерди трансформациялар кылып туруп, ошол эле жерге мына быйылкыдан баштап туруп, ошо сарай салалып туруп, ошол эле кататалдыктын ичине карап чыкканда да сиз менен барганда мен айтпадым да, ушул эле 2 сарайдан 4 сарай салса болот. Кечиресиз, бул жерден биз разборка кылган келген жокпуз. Мындайда силер жанакы жер семирткичке айдап үйген $1 миллион Кирнишке бергенде эмгиче сарай салып коймок. Бизге түшкөн жок. Мен мисал айтып атам да, болгончу. Эгер биз мына биздин келечегибиз айыл чарбасында да, мал чарбасында. Илимий изилдөөгө таянбаган бардык нерселер бул ишке ашпайт эч качан. Илим изилдөө, илим бардык жерде илим болуш керек да. Мен кластерлерди айтып атасыңар, илимге жок дегенде 1 миллион бөлүп койбойсуңар, 100 миллион сомчу. Уруксат болсо ушул программа сохранения развития ГПЗ деп кошо иштешип чыкканбыз. Ушул программа боюнча, ошол Кирниш менен кошо. Мен бияктарын эле окуп берейин, кошо иштеп чыккан. Ошол жерде пути решения проблем деп атышат. Мына ошол жерде айтып атышат. Реализация бүгүнкү күндө биз ошол 9 ГПЗни бүгүнкү күндө Талас менен баштаганыбыз. Талас шаардын ичинде ипподром племенное хозяйство, Талас племенное. Мындайда кечиресиздер. Ушу Аманкан Батырбеков ушул именно Кирниш боюнча, илим боюнча бир күн өзүнчө отурум өткөрбөйлүбү? Советтер Союзундагы илимий академиктер келесо эмес да. Макул эмес да. Убагында бардык жердин шартына жараша ар кандай асыл тукум чарбаларын ачканда, мына Баткенге эчки, көлгө оргочорго кой, 54-чү гарнизон Будённый келген убагында. Будённый үчүн резиденцияга өзүнчө резиденция салып астына жазып койгон, бул жерде маршал Будённый жасаганда. Талашта бардык жерге салынган да, бул оңой. Азыр эми просто убагында мына каралбай кыйналып турганбыз, эми азыр акча бар да. Ошон үчүн өзүнчө бир отурум кылып, ушуну бир илимсиз болбойт да, мына кечиресиздер. Башыман өткөн бир окуяны айтып берейин. Көлдө Төң районунда кошунадан 30 уй чыгат. 30 уй чыгат. Алган сүтүн эми кечирип койгула, ошол 30 уйдун сүтүн 3 эле уй берет азыр. Мына Мериносты өлтүрдүк. Уяң жүндө атып, жүндүн баарын, тердин баарын талага таштап өртөп атабыз. Айыл чарба багытында мисал көлдөгү мисал эле 3 сыр завод бар көлдө. Түптө, Жетөгүздө, Караколдо. Сүттөр жок, сүт жетпейт. Эмнеге? Уйдун продуктивдүүлүгү аз, асылдуулугу, сүттү аз берет. Ушул тармакта ушу Кирниш жасаш керек да, буга акча бербесең эмнесин жасайт? Жүнүн сатып жасайбы, кечиресиздер. Рахмат. Казыр кол көтөрүп атасыңар, жооп бересиңерби? Тааныштырып өтсөңөр өзүңөр. Саламатсызбы, рахмат. Аманкан Батырбекович, Кыргыз мал чарба жана жай тилим изилдөө институтунун директору Нурдинов Максат. Мен иштегениме 1,5 жыл болду. Эгер уруксат болсо кыскача мен тереңирээк, мен больничныйда болуп бүгүн чыгып калдым, 1 айдан бери. Зам директор айтып берди, эгер мүмкүн болсо мен кененирээк айтып бергөө уруксат берсеңиз, эгер 5 мүнөт. Угалтууга кыскараак кылып берсеңиздер. Рахмат, чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, биз ушу Кыргыз мал чарба жана жай тилим изилдөө институту бүгүнкү күнү болгон аракетибизди жасап атабыз. Сиздерге мынантип карап чакырып бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби биздин институт ушу 1,5 жыл ичинде
Мурат Куранбекович туура айтты, ушу министрликтин колдоосу менен, бирок өзүм ушу Түштүк Кореяда 5 жыл жүрүп келдим эле. Түштүк Кореянын Кыргызстандагы элчиси Ли Вонже мырзаны, Түштүк Кореянын Койка долбоорунун директору Ли Сонgjуну жана Копия долбоорунун директору Ли Сандук үчөөнү алып, ушу биздин институттун структурасына кирген госплем заводдорду кыдырып чыктык. Алар өз жеринен көрүп, ушу силерге колдоо көрсөтөбүз деп $7 миллион азыр чечип беришти, 23-жылга кирет. Мындан тышкары бир жума мурда $350 миң дагы бөлүп берди. Ошо жердеги Кыргызстанда жайыт тоют өсүмдүктөрүнүн үрөөнүн өндүрүү боюнча. Андан тышкары дагы Австралиянын $107 миң сентябрда утуп алдык. Бул дагы кирди акчасы. Ушундай жакшы иштер жүрүп атат. Анан булар посол жана биздин долбоордун жетекчилери, корейлер дагы $7 миң долбоор даярдай калгыла. Ошол силердин госплем заводдордун тоют маселесин чечүү боюнча акча бөлүп берели дейт. Себеби РДА Кореядагы борбордук алардын долбоордун борбору ошол жерде экен. Бул жердеги биздин жана Копия долбоорунун директору ошол жака головнойго чоң болуп кетти. Ошол кезде өзү колдоп дагы жардам берели деп атат. Сиздерден айталы деген, сураналы деген өтүнүчүбүз. Өткөндө биздин ушул маселе боюнча Султанбай Абдрашевич да ушу трибунадан айтты эле. Биздин ушу госплем заводдун, биздин институттун структурасына кирген 10 госплем заводубуз департаментке өтүп жатат. Департаментке өтүп жатаарда түзүлгөн комиссияга биздин институттун профессорлору жана ошо илим изилдөө институттун структурасына кирген госплем заводдун директорлори комиссияга катышылган жок. Сыртынан эле биздин госплем заводко тиешеси жок кишилердин сыртынан томбуч, мындай айтканда биздин ошо госплем заводдордон чырпык башын сындырбаган эле бир кандайдыр кызыкчылыгы бар кишилер ошол госплем заводду департаментке өткөрүүгө аракет кылып жатышат да. Ушуну мен сиздерден суранайын деген өтүнүчүм, ушу биздин институтка эгер структурасында 1 жылга калтырып берсеңиздер, биз колубуздан келген мүмкүнчүлүгүбүздү жумшап ушу өнүктүрүүгө салым кошобуз. Себеби бул жерде өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар, көзүбүз жетет. Мындай колдоолор дагы келе баштады. Эгер сиздерден ушул өтүнүчү, суранычыбыз ушул болуп атат. Ушу департаментке өтүп кетишине токтото турсаңыздар деп. Урматтуу депутаттар, биз туура түшүнүп атабыз. Анда бир көчмө жыйын кылбайлыбы? Ошол жерге, кирниш боюнча, ошо силерге келели көчмө жыйын менен. Силер ошолдо жана плем хозяйствосунун жетекчилеринин баарын чакырсаңар, болгон ошол керектүү структуралары, айыл чарба министринин баары чогуу отуралы ошол жерден. Бир круглый стол жерден чечпейлиби? Мен туура түшүнүп атам, бирөөнүн кызыкчылыгы бар экенин, анткени жанагы кандай эле сырттан инвестиция келип, же болбосо бир грант келди эле бүт ошого асылып жатып калат да, бүт баары тең. Ошон үчүн көчмө жыйын кылып жеринде укпайлы ошол маселелердин баарын тең анда. Силерге келип туруп. Туура болобу деген ойду айтып атам да, мен бу жерде биздин чечимибиздин жыйынтыгы бар, мен ошого мындай сунуш катары киргизип атам, эми депутаттар кандай колдоп берсем, ошону мен жеринде барып чечпейлиби? Жакшы болот эле, жакшы болот эле. Сунуштуралы. Макул Мен немени бир сере окуп коеюн, чечимди анан кийин сунушуңар болсо да кайтарырсыңар да. Биз чечимге мындай алып киришкенбиз, Кыргызстан айыл чарба министри Жаныбек Аскарович жана Кыргыз айыл чарба жайыт илим изилдөө институтунун директору милдет аткаруучу Ибраев Рахаттын маалыматы эске алынсын. Кыргыз министрлер кабинети аталган протоколдук тапшырманы жана кайрылууну карап чыксын. Кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институтунун бардык структуралык бөлүмдөрүнүн илимий, эксперименталдык базасын ажыратпай, 10 асыл тукум завод жана фермалары менен толук иштешине замандын талабына ылайык шарт түзүп берүүгө көмөк көрсөтсүн деп чыгарганбыз. Үчүнчүсү, Кыргыз айыл чарба министрлигине буга чейинки асыл тукум чарбаларды реформалоо максатында айыл чарба министрлиги чыгарган 2022 жылдын 20-июнундагы номер 230 буйругун жокко чыгарсын деп чыгарып атабыз. Анан 4-үнчүсү аткарылган иштердин жыйынтыгы боюнча 2020 10 январга чейин комитетке толук маалымат беришин деп чыгарып атканбыз.
Anda bir uşuğa bir koşunça sunuş kılıp durup biz göçme jıyın kılıp da yerinde çeçip versek tuura bolobу деп atam da barıp durup görüp oşol yerden. 10 yanvarga çeyin. Kийинки жыйында biz уже маселелерди коюп атабыз, анткени кийинки жыйынга көп маселелерибиз бар. Жанагы амнистия боюнча, жанагы bir смог боюнча, анан еще тиги ветеринария боюнча бир маселелерди угуп коюлуп атабыз, анткени жыл жыйынтап келатат да. Андан кийинки комитетке карайлы. Могу кийинки жыйынга алып баралы декабрда. Сунуш. Эми сунушту да анан аягында коёрмун. Алишер Ашбаев, да, вот. Аманкан Батырбекович, эми бул жерде биз бир тараптуу эле угуп атабыз да. Эми могу жерден биз эми ички чарба иштерине жана министрликке кийлигишкен акыбыз жок да. Биз мыйзамдуулукту караштырыбыз керек да бул жерден биринчиденчи. Мыйзам чыгарышы орган болгондон кийин. Экинчиден бул жерде бир тараптуу эле болуп атат да. Эми могу жерде экинчи тарап жок, мамлекеттин жанагысы болгон, министрлиги болгон, мүлк министрлиги жок. Ошон үчүн биз биринчиден ошол эмне үчүн ушулар кайсы инициатива менен чыкты, эмне үчүн чыкты, ошону аларды угушубуз керек да. Ошолордун толук маалыматын угалы. Андан сырткары улар кайсыл тараптан каржыланат, каржы булактарын карайлы, министрлик тарабынан каржыланабы, же болбосо министерство финансовтанбы, канча каражат кетти. Ошол эле мисалы 10 чарбачылык деп атат, ученый совети бар экен, башкасы бар экен, көрөлү. Ученый степени канчасыныкы бар, канчасыныкы жок. Же болбосо бир 60-70 киши жөн эле отуруп алып туруп айлык маян алып отурат булар. Ошон үчүн буларды биринчи өздөрүнүн жанагысын толук маалыматты алалы. Эми 60-жылдан бери келип аткан экен, көрүп атабыз анысынчы. 6000-7000 кой менен эч жака бара албайбыз бизчи. Булардын акча каражат булактар. Бирде мисалы отчетун карап көрдүк. 2018-жылга чейин плюс менен иштептир. 23 миллион прибыль менен чыгып, ошодон кийин минуска кетиптир бүт бардыгы. Азыр булар бардыгы минуста экен. 4 миллионго чейин азыр карсы бар экен. Жанагы ошон үчүн мен айтат элем, если биз карай турган болсок, жөн эле барып эле булардын көрүп эле келе бербестен толук кандуу карайлы. Мамлекеттен канча акча бөлүнөт? Булардын жанагысын көрөйлү, соответствиесин көрөйлү, требованиясын көрөйлү. Действительно, директор ошол институттардын жанагылары ученый степени барбы, жокпу? Же болбосо бир зоотехник бирөө отуруп алып туруп эле башкарып аткандыр. Ошого карап туруп, анан бир жактама биз мыйзамдуу чечим чыгарышыбыз керек. Менин сунушум ушул. Да, Алишер Ашбаевич, анда комитет жана көчмө жыйынга Минфинди, Фугини, ошол керектери үчүн баарын чакыргыла. Баарына тең уже телефонго жөнөткүлө. Көчмө жыйынды уже тактагыла, анан сиздерге барып жолугуп ошол жерде чечели. Ай чарба министрлиги, мен жана дагы сунуш кирисилем, эмени дагы кошкула жана эки 10 асылдык кумарлар деп койсуңарбы. Ошонун жетекчилеринин баары келсин. Бүт элибиздей суду. Аманкан Батырбекович, бул жерде полностью балансын көтөрүлсүн. Булардынчы. Баланстагы эмне бар? Эмне бар, жок бүгүнкү күндө. Балансовый стоимость канча болду? Остаточный стоимость канча болду? Активтеринде, пассивтеринде эмне бар? Полностью көтөрсүн, анан финхоз деятельностин карап турган ошолордо чечим чыгарайлы. Да, Алишер Ашбаев, туура айтып атасыңар. Негизинен мындай бир сыйра карап ушул маселени бир сыйра чечип койгонубуз туура болгон турат да. Ошол жерден көчмө жыйында чыгалы дагы жеринен чечели. Бюджет биздин эсебизде, биз бюджетти караганга, мыйзамдуулукту караганда биздин акыбыз. Аны сурайбыз, Ай чарба министрлигинен бюджетке мына элибизде боюнча быйыл бюджет карадыңарбы, караган жоксуңарбы? Аны да карайлы. Хорошо? Да, жооп берип койгула жактан, жооп берсечи. Рахмат. Мүмкүн болсо кыска эле бизде мен профессор Турдубаев Талабек Жембекович, ошол элибиздин институтунда ага илимий кызматкер болуп иштейм. Эми бизде мындайда биз 2018-жылга чейин илим жана билим берүү министрлигине карачы элек. Биз ошол жактан айлык алып, бюджетибиз ошол жакта азыр айтып кетпедиби Рахат Абедович. 68 илимий кызматкерибиз, биз ошол жактан айлык алабыз дагы деле. Анан ошо ауып топ-моп азыр Минсельхозго карап калган 2018-ден бери. Өкмөттүн токтон ошол ауып топ-моп айлыкты Минсельхоздон алат. Бизде 2 министрликке баш ийебиз да. 2 жака тең отчет беребиз. Ушуну дагы бир карап чечип берсеңиздер бизге жеңилирээк болот эле. Рахмат. Комитет чакыргыла, билим берүү министрлигин дагы чечели. Ушу 2 жак эмес бир карап, бунусун Ай чарба министрлиги может быть реформаны туура кылабыз деп атат, бирок орто жерден талашташып биз бирибиз түшүнбөй атабыз да. Ошо көчмө жыйын кылып баарын чакырсак, биз ордо коюп берели.
Ошондо туура болмок деп атам да. Маселе ошондо чечилмек. Hem de жазып койгула Билим министрлигиндагы. Да, Султан Бадашевич. Мен bir нерсени айткым келет да. Өзү СССРден баштап эле Кыргызстан животноводство болчу да. Основной спецификасы. Айыл чарбачылыгы. Животноводство. Анан ошонун негизинен институт животноводства пайда болгон. Андан тышкары институт земледелия. Причем институт земледелия жанагы биздин институт животноводствого ыңгайлашкан. То есть институт земледелия занимается исключительно жанагы кормовой база менен. Ошол жагынан эме болуп атат да. Ошондуктан биз өз убагында СССР убагында Кыргызстан передовой болгон. Бүт бардык келип бизден үйрөнчү. Бизден опыт алчу, бизден эме кылып кетчү да. Ошол СССР бузулгандан кийин бар жок тыркырады дагы. Их надо поблагодарить за то, что они сохранили этот институт, эту отраслевую науку, да? Сохранили и что-то там держится. Анан кийин бул жерде мындай да, булардын Минсельхоздун опять же саясаты туура эмес да. Булар бул институтту как коммерческая организация карап ататтыр. Булар прибыль алып келе турган коммерческая организация эмес. Они всегда нуждаются, их нужно датировать, постоянно кармап туруш керек. Анан кийин булардын чыгарган пародасын элге таратып бергенде, анан кийин ошол жактан результат берет. Ошондо анан кийин эффекти болот. А бизде эмне деген саясат? Жок, мына азыр зам министрди угуп отурсак, моунча эч кандай көбөйгөн жок, эч кандай прибыли жок, налог төлөбөйт, эме төлөбөйт, анандай манандай туда-сюда. Болбойт, это неправильная политика. Туура эмес саясат бул. Ошондуктан силер мунун ордуна буларды поддерживать этип, анандай тигиндей кылып, грант алып берип, ошондой кылгандын ордуна булар жоюп ташташ керек. Это что такое вообще? Бул не деген саясат? Илим болбосо силер каяка барасыңар? Илим болбогон үчүн ошондуктан силердин барагы бүт бар жоңор бардак болуп атат. Анан жанагы эмеси боюнча мына башка жактан алып келип пародистерде жок, ал пародистерди башка жактан алып келгенден кийин через это институт его надо еще акклиматизировать в наших условиях. Ошондон кийин бирдеке болот. Уже мы же знаем вот эти вот австралийские койлорду алып келип эмне болгон. 1000ге жакынды канча $1000 менен алып келген ар бири. Канча $1000 менен алып келген. Чо, барды өлүп калды, себеби деген через соответствующий механизм өткөн жок. Ошолорду буларга бериш керек эле. Не сразу там 1000 алып келип, бир жоктон эле 100 алып келип, ушул жерге алып келип, алар акклиматизация кылып, анан кийин ошону таркатыш керек эле да. Өлтүрүп атпайсыңар, бүт бар жоктон минус алып келип атпайсыңарбы? Анандан буларга төңкөйсүңөр, анандай манандай туда-сюда деп. Еще у них здесь двое власти. Кимге башы ишини билбейт, кимден эмне сурашын билбейт. Понимаете? Силердин саясатыңар туура эмес. Если ушундай саясат кыла турган болсоңор, отраслевой наука, академический наука жок болду уже. Фундаментальный наука жок бизде. Мана Академия наук только заказ эме кылып отурат. Спонсорлор келип сырттан заказ берсе иштейт, болбосо отурат, айлыкты алып коюп эле. И здесь тоже силер өзүңөр готовый институтты иштей албасаңар, это не их беда, это ваша беда. Силердин ошол чыгарып берген эмесин иштете албасаңар, это ваши проблемы, а не института проблемы. Просто подход неправильный, да, силер азыр жообуңарды берип, вот сплошная, вот я даже слушать честно не хочу. Ну, ответить нужно же, Султан Бадырович. Демагогия да бул эмесин. Азыр угабыз, силер токтоп тургула кичине. Угабыз силерди дагы. Мына силердин обоснованияңардан эле көрүнүп турат. Обоснованияңар бирөө эле как коммерческая организация бизге эчтеке бербейт. Это научный, это, извините, это наука. Булардын эмеси, ты сначала вложишь туда, он только есть, анан кийин чыгаргандан кийин анан чыгарып берген продукциясын силердин иштетиңер, бул силердин ишиңер, булардын иши эмес. Дальше булардын эмелерин ачык жаңа продукциясын чыгарып нарака түртүш, рынокко түртүп, народное хозяйство киргизиш, бул силердин ишиңер, булардын иши эмес. Андан тышкары булардын чыгаргандан выгодасын алыш силердин ишиңер. А силер ошо буга жүктөп койгонсуң, еще булар өздөрү акча тапсын, булар ошондо выживать этип атат, арендага бергенден ошонон. Выживать этет, силерден 1 тиын сурабай, жок дегенде 30% түшүм алып ататтар. Силер 1 тиын бербейсиңердан, еще что-то вы хотите. Булардын чыгарганын колдонгонду билбесеңер. Кантип эме болсу? Вот
Ошону анан берде чынында эле мындай да, наука у нас вообще в задворках, да, депселип калган наука. Ученыйларды просто быдло превратили. Это самый высококвалифицированный наш, это золотой резерв, можно сказать, кадровый bizde, ученыйлар. А мы их в какое место ставим? Буларды быдло кылып салдык просто-напросто ученыйларды. Адам катары эч ким эсептебейт, булар менен эсептешпейт. Айлыктары жок, эчтекеси жок, булардын билими эч кимге кереги жок. Себеби биздин могул министерствобуз булардын билимини колдонгонду билбейт. А потом еще хотят, что анандай, манандай. Ушулардын мына карап көрүңүзчү, булардын бар открытиялары. Только onu kim колдонуп атат? Министерство сельского хозяйства бир жак колдонуп атабы? Жок. Нет, вместо этого тащат каких-то там голландских и все прочее остальные, которые не приспособлены к нашим условиям. Только чыгашап келет. Мына австралийские бараны это яркий пример, да, ошондуктан сиз туура айтасыз. Бул жерде эмеге, илимге өтө өзгөчө эмек кылалдан, мына Алишер Ташбаевдин да немесине кошулам. Анан действительно может быть ал жерде дагы институттордан какие-то злоупотребления бар, кемчиликтер бар, болуш керек. Болуш керек. Ошонун баарын изилдеп туруп бир немеге салыш керек, бир иретке. Потому что илимсиз өнүгүү болбойт вообще дүйнө жүзүндө. Илим болбосо бар сокурга окшоп жүрөбүз. Бардыгыбыз министерство сельского сокурга окшоп жүргөн ошонон. Илим менен иши жок вообще. Алардын консультациясын албайт. Эчтекен советоваться этпейт, өздөрүнчө эле там отуруп алып 3-4 киши отуруп алып там эмесини чечимин чыгара береттер. Суда бар. Ошого көчмө жыйында чечели деп өтүп көчмө жыйында чечели бардыгын чакыралы. Эмени Министерство образования, дан кимдерди? Минфин, ФУГИ барын айтты. ФУГИ, если нужно, значит Министерство экономического развития, пусть программалар. Мен экономду да чыгарып койгула, ошо саясатын туура алып баргандай кылып. Эгер эме боло турган болсо, жанагы эмелерди алып алыш керек, президентский аппараттан, жанагы айыл чарба эмесин кураторлорундан алып алыш керек. Кабминдин аграрный комитетин АПКны чыгаргыла, Кабминден дагы. Азыр болсо, ошол жерде угушкандай болсун. Аманкан Кадырович, я Батырбекович, бул чечим менен токтотуп туралы. А то булар они ушлые. Өткөзүп жүгөрө берет экен, болуп калды, бүттү деп. Чечим менен киребиз. Иә. Жок, күн тартибинен ачып коюш. Муну киргизиш керектен токтотуш керек тиги эмен действияларын бардыр ушу чечимибиз менен. Муну жөнөтө бериш керек бул чечимди. Жо эске алынсын эмес, муну чечимде туура айтылып атат. Могу каралсын деп, анан кийин жанагы эмен бүгүн сударалар, бүгүн чечимди кабыл алып койсок, көчмө жыйында алгандан башка чечим кабыл алабызбы? Дальше кете беребиз да. Дальше кете беребизби? Муну менен биз жанагы эмесини болуп аткан негативный процессти токтотобуз. Кийин анан дальше продолжать башка чечим чыгара беребиз. Ничего страшного. А мону кабыл алып коюш керек бүгүн. Да, мен сразу эле дагы нерсеге жооп берип коеюнчу, урматтуу институттун өкүлдөрү. Эми баягы силер өзүңөр үчүн суранып келип атсаңар күнөөлөрүбүз көп, бирок силердин да күнөөңөр бар да. Силерде дагы толтура күнөө бар да. Алынган жерлерди иштеткен жоксуңар, субарендага берип атасыңар. Алар боюнча бизде фактылар да бар. Мен туура айтып атат, багы кыйналганыңардан, мамлекеттен акча бөлүнбөгөндүгүнөн, жетишсиздигинен ошого барып аткандысыңар. Бирок силер дагы туура эмес жумушту алып барып атасыңар да. Силер мен дагы баягы ушу айыл чарба мисили көп жүргөндүгүн айтайынчы. Убагында силер Кытай менен иштештиңер, Кытайды чакырдыңар бул жерге. Меморандумга кол койдурдуңар. Бүгүн ал жумуштун баары до конца бүткөрүлгөн жок. Аягына чыккан жоксуңар. Ошон үчүн жер-жеринде көчмө жыйында ушунун баарын карап берели. Мен билгенден совхоз фрунзеле 400 гектар жер алып жүрөсүңөр. Бүт баары субарендада. Ал туура эмес дем, силер дагы мыйзамды бузбагыла да. Ошо көчмө жыйында чечебиз баарын тең. Да бар болсоңуз. Бул айыл чарба институту, айыл чарба министрлиги кластерден мурун илим изилдөө институттарын караш керек. Мектептен кантип салып коюп прибыль күтөсүң? Прибыль жок да. Ал мектепти коом үчүн саласың да, мисалы. Асфальт төшөп атабыз, аны да коом үчүн салып атабыз да. 1000 кой бул расходный материал илим үчүн. Эч нерсе эмес. Андан көп кетиш керек. Аны булар жеп алган жок, союп үйнөп кеткен жок да, аны изилдейт. Аркар меринос коюн канча алып чыккан үчүн канча кой кеткенин билесиңер да. Ошо Ала Тоо парадосунда уйлар үчүн деле.
Азыр бизде ангус менен сементал биздин эл мындай ошонун этин көрдүңөрбү, жалаңбай кантип жейт. Ошону адаптировать этиш керек да мисалы. Ошон үчүн менде сунуш могу чечимди азыр кабыл алып кое берели. Андан кийин кирнижмен Алишер Ташбаевич бир колдоп коесуз, пожалуйста. Себеби бул азыр муну кабыл албасакчы, булар бат эле уруп соғып кете берет. Анан кийинкисинде дагы экинчи бул чечимге кошуп, кийинки чечимдерди на месте карап чечимдерди кабыл алабыз. Биз муну бюджеттик окуунун негизинде кабыл алып атабыз бул мыйзамды. Биз өкмөттүн ишине кийлигишкен жокпуз. Азыр айыл чарбанын бюджети келет. Ошондо бул институттарга эмне берди? Ошол мыйзамдын негизинде биз бул чечимдерди кабыл алып атабыз. Биз өкмөттүн чарбалык иштерине кийлигишкен жокпуз. Менин силерге бөлүп берип аткан акчам, элдин акчасы каяка кетип атат? Биз ошону билишибиз керек да, контролдошубуз керек, көзөмөлдөшүбүз керек. Рахмат. Урматтуу депутаттар, жыйынтыкты мен чечимди окуп бердим. Жанагы Алишер Ташбаевичтан сунуш түшүп атат, баардык депутаттарга сунуш түшүп атат. Албазаровдун түштү, Султан сунушу менен, пикири менен чечимди кабыл алып бербейлиби? Өтүнүч. Анда добушка коем, добуш берип койсоңуздар. Макул, каршы жок. Рахмат. Рахмат сиздерге да. Чечимди кабыл алдык. Дагы бир маселе калды, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак грамотасы талапкерлерди көрсөтүү тууралуу. Бул жерде үчүнчү маселеге менен келгендерге рахмат. Бара берсеңер болот. Үчүнчү маселе боюнча, төртүнчү маселе боюнча 4 талапкерлик бар экен, урматтуу депутаттар. Муну эми биз карабайбыз, комиссия, биз болсо комитеттен карап бергенде бололу. Комиссияга да эле чечим чыгарып бербейлиби? Анда добуш кое берейинби? Добушка коем, 4-чү маселе боюнча комиссиядан карап чыксын деп. Рахмат, урматтуу депутаттар. Дагы бир нерсени айтып кетейинби, Нурбек Кариевич? Жанагы биздин отдел боюнча, могу институт боюнча дагы бир маселени, жанагы биздин тоют маселеси менен бир региондордон чыгырып койбойлубу, бир 2-3 ушул жанагы институтта могу тоют маселесин кароо боюнча дагы. Может, туура болмок эле. Да, институт земледелияны. Бул жерде мен түшүнүп атам, жанагы институттардын көбү жерлерин баарын сатып ийди шаардын тегерегинде. Уже үйлөр салынып атат, ошонун баарын бир карап койсок жакшы болгон турат да. Мен аябай жаман өкүнүчтүү нерселерин айтып кетейинчи. Да, бир көчмө жыйын кылып баарыбыз карап берип, ошого баарыңар катышып берсеңиздер, жер-жеринде бул чоң маселелердин бири. 19-да койдук. Институт земледелиясына чыгаралы. Ана. Рахмат.